4 турак жай салып атабыз. Ош шаарында 2, Жалал Абад шаарында 2. Ушу чатырдын ичине кирип кеткен акча 11 миллион сом болуптур. Элестеткиле. Пожарнический надежда ар бир кабатка коебуз. Гостройдо аябай жакшы бир токтом иштеп чыкты. Себеби бизде 10 жылдан ашык тажрыйба бар, курулушта өзүбүз жүргөнбүз. Акчаны жоготуп коюу дайыма кооптуу. 21 миң сомдук көмүр быйыл кыштан чыкканга жеткен жок. Бул жактагы бүткөн үйдү сатыш оңоюраак болот. Ушунча элдин аманаты бул оор жүк. Дээрлик 90%га биздин жумуш аяктап калды. Assalamu alaikum. Азыркы мынау чыгарылышты ушул берүүнү Жалал Абадтан үй алам дегендер, же Жалал Абадтан үй алгандар, же болбосо акчам бар эле ошону кантип мындай коопсуз сактап турсам болот деп ушунун үстүндө ойлонуп аткандар көрсө болот. Анткени биз азыр сиздерге акчаны жакшы сакташтын дагы, анан коопсуз жерден үй алуунун дагы жолдорун айтып беребиз. Мынау Нуркелди курулуш компаниясы. Мен мындан 4 ай мурун келгенмин. 4 ай мурун мынчалык эмес болчу. Анан азыр мына 4 айдан кийин мынау курулуштун тышкы фасады дээрлик бүтүп калыптыр. Анан наркы жагында 4 ай мурун эми эле биринчи кабатынын баягы монолити куюлган эле, азыр эми бул 10-чу кабатты дээрлик акыркы кабаты курулуп бүтөйүн деп калыптыр. Азыр эми мен ушул жерден ушул компаниянын директору Манасбек деген жигит Жоробай уулу. Ошол директордун өзү менен сүйлөшөйүн. Мурункусунда прорава менен сүйлөшкөн элем. Азыр өзү жооп берсин, канча жанагы балдар аянтчасы бар, канча стоянкасы бар, кантип бүтүп атат, качан бүтөт, баалары кандай болот, сапаты кандай болот, бардык суроолоруңузга жооп алып бергенге аракет кылайын. Эми акча деген бул боордон чыгат. Акча дайыма кымбат. Акчаны жоготуп коюу дайыма кооптуу. Ошон үчүн азыр мен сиздерге мындай кайсыл компания менен иштешүү коопсузураак, ишенимдүүрөөк, эртең жанагы ушунча акчамды берип, анан ушунча жылдан бери же үйдөн жок, же акчамдан жок деп бизге окшогон блогерлердин камерасына түшүп, анан ыйлап интернетке чыкпай жашоонун, коопсуз жашоонун жолун ушул жерде көрсөтөм деп турам. Жүрүңүздөр. Так, саламат. Мага каска бересиздер, а? Ооба, бетон күйүү иштери жүрүп атты эле. Так. Мунсуз болбойт. Так, Манас өзү ушул жерде жүрөт, а? Ооба. Так. Муну жабабыз. Болду. Талапка жооп берем, а? Assalamu alaikum. Саламат, кандайсың? Саламат. Саламат. Мен өткөндө сен менен сүйлөшкөн элем, Майрамбек. Анан прораб сен менен сүйлөшкөн элем, камчыбек. Азыр мен эми бул директор ким экен? Кош келипсиз. Өзү жооп берсин дешип атат, ошон үчүн сен өзүң жооп берсең жакшы болот эле. Ошого келип калдым. Кош келипсиз. Так, азыр мага ушул жерден мынау курулуштун азыркы жүрүшүн, азыр мен өткөндө билесиң. Жанагы чыгаргандан кийин өткөнкү берүүдөн кийин баягы буга деле ишенич жок. Ыдырыс сатылып кетиптир. Анан эртең булар курбай койсо уят болуп өлбөйсүңбү? Сен кепилдик бересиңби дегенге окшогон суроолор болгон. Анан ошого кошумча жанагы балдар аянтчасы канча экен? Жанагы машина коюучу аянтчалары канча экен дегенге окшогон суроолор бар. Ошонун бардыгына өзүң так азыр жооп берсең жакшы болот эле. Так, каяктан баштайбыз? Кош келипсиз. Өткөндө чыгарылышта биздин Жалал Абад шаары боюнча иш башкармалык башчысы Жамалдин уулу Майрамбек менен тартып кеткенбиз. Биздин прораб Узакбай уулу Камчыбек. Ушул Нуркелди курулуш компаниясынын жетекчиси, жалгыз учредитель мен Жоробай уулу Манасбек. Өзүм бир катар тааныштырып коеюн. Кош келипсиз сиз. 4 ай мурунку чыгарылышта сиз тартып кеткенде биз А блогубуздун чатырын жаап баштаган болчу. Ооба. Б блогубуз 2-чи кабатта бетон алуу иштерин баштаганбыз. Бул декабрь айы болчу. Биз ортодо 1 ай эс алдык, кышкы эс алууда. Бүгүнкү күндө 10-чу кабатка жеттик. Бул 10 кабат. 9 кабат мансардасы менен. Дээрлик акыркы этаж экен да? Азыр эң акыркы кабаттын колоннасына бетон алып атабыз бүгүн. Бул жакта чатыр жаап бүттүк.
фасад иштеринин 60% бүттү. Ошолор менен бир катар өзүм тааныштырып коеюн анда. Каяктан баштайлы? Анан булар качан бүтөт анан? Качан берилет? Булар 2024-жылы ноябрда деп кардарларга сатып атабыз. Ушул жылдын ноябрында. Быйыл ноябрга 7 ай убактыбыз бар. ачкычы берилет. Ачкычы Кудай кааласа өз убагында берилет. Документ менен кошот. Ошого аракет кылып атабыз биз. Азыр вот эксплуатациядан өткөрүп, ачкычына кошуп техпаспортторун бергенге аракет кылып атабыз. Күттүрүп жанагы эми үйдө алгандан кийин документ менен алсам дейт экенсиң да, жанагы баягы бала төрөлгөндөн кийин дароо метрикесин алгыла деп атпайбы? Ошол сыяктуу азыр баягы ачкычын алганга жараша дароо документ менен алсаң, аны алып барып бир жерге залогко коесуңбу, же дароо сатасыңбы, жүзүң жарык болот да эми. Ооба, бирок биз ал жерде келишимге көргөзгөнбүз. Ачкычтарын бергенден кийин кардарларга 3 ай ичинде биз баягы документация иштерин даярдап туруп 3 айдын ичинде техпаспортторун беребиз деп келишимде түзүлгөн да. Анан бул жердин жалпы аянты биз дагы жанагы сиздин чыгарылышыңыздан кийин билдирүүлөр астында комментарийлерди окуп чыктык. Бул видео сиз чыгарган материалды толук көрбөй жазган кардарлар бар, адамдар бар экен. Негатив жазгандар дагы бар экен. Эми алардыкы дагы туура. Биз ошолорго бир катар жооп бериш үчүн биз бул жактан кошумча дагы 47 сотик жер сатып алдык. Так, мына жактанбы? Бул жактан кошуна жайгашкан жерден Нуркелди курулуш компаниясынын баласында сатып алуу жолу менен 47 сотик жер сатып алдык бүгүнкү күндө. Ошондо биздин жалпы аянтыбыз 76 сотик болду. 76 сотик жалпы аянт. Жалпы аянт. Мурдагысы 29 сотик, азыркысы 47 сотик болуп 76 сотик. Бул жака үй түшөбү, түшпөйбү? Бул жака эки эле улагалуу дом түшөт, дагы бир ушундай. Бардык пожарный норма, күн тию, инсоляциясы, балдар ойноо аянтча, унаа токтотуучу жай, ошолордун бардыгы нормага туура келген 4 подъезд, ошондо 4 улагалуу дом 12 кабаттан турган. 4 эле подъезд дом түшөт, ушу 76 сотиктин бардыгына. Ошондо канча батирлүү болот? Жалпы 236 батирлүү болот. Ушу жалпы коргондун ичинде? 76 сотик жердин ичинде. Эми 236 боло турган болсо, ошондо машина койгонго канча орун болот эми? Азыр бизде жанагы биз өзү 2021-жылы чыккан 114-токтом менен анан 39-чу ЭМПА менен иш алып барабыз. Ошол жерде бүт баягы курулушка керектелүүчү иш кагаздардын нормативдери каралган. Ошондо биздин бул объектибизге 54 унаа, бул объектибизге 60 унаа каралган. Бирок биздин жалпы унаа токтотуучу жай 150 унаа токтотуучу жай чыгып атат. Ошондо дагы бирок бир 80-90дой унаага орун жок экен да, ал кандай болот өзү? Азыр эми биз баягы 39-чу ЭМПАдан ашыкчасы менен кылып атабыз. Кардаларга шарт түзүп бергенге. Анан Кудай буйрса биздин алдыбызда дагы иш пландар бар. Аларды учуруп келгенде айтабыз. Балдар аянтчасычы? Балдар аянтчасы бир балага 1,3 метр квадрат чарчы метр каралган. Бул жерде жанагы жилой площадьтан, жилой метр квадраттан балдар ойночу аянтчасына 350 метр квадрат керек. Биз эки домдукун эки башка жайгаштырып 500 метр квадрат ашыгы менен болот. Ал дагы ашыгы менен. Ашыгы менен. Жашыл аянт каралганбы, каралган? Сөзсүз жашылдандыруу зонасына 250 метр квадратка жакын аянтча каралган. Биздин бул домго караганда бул домубуз 4 метр ичкерде салынат. 4 метр. Ал жакта унаа токтотуучу жай, анан короосунда жашылдандыруу аймагы да каралган. Так, аны эми иштин жүрүшүндө дагы утуру келип, утуру мынча этаж курулду, мынанча кабаты бүттү, мынандай стадияда курулуш кетип атат деп аны көрсөтүп турабыз. Бирок азыр муну мен сиздерге жанагы убада берген элем. Ушул курулуштун жүрүшүн маал менен келип көрсөтүп берип турамын деп. Анан ошон үчүн азыр менин да убадам аткарылсын. Ошон үчүн азыр муну азыр стадиясын өзүңүздөр көрсөтүп берсеңиздер. Азыр мынау жагы ичкер жагы канчалык бүттү? Бул жагы качан бүтөт? Эмне абалда турат деген? Сиз тартып кеткениңизге биринчи чыгарылышты. 4 ай убакыт болду. 30-ноябрда экен. Бүгүн апрель, 4 ай убакыт болду. Биз ортодо кышында январь ичи. Азыр мына шумдан көрө ичкерге кирип албайлыбы? Жүрүңүз. Кышында 3 ай, 1 ай эс алдык. 3 айда жасаган жумуштар боюнча биз прораб экөөбүз чогуу бир катар тааныштырып коелу. Ооба. Автор менен макулдугуңар кандай болуп атат? Көзөмөл кандай болуп атат? Бизде 3 көзөмөл органы бар. Мамлекеттик экспертизасынын оң корутундусун алгандан кийин аны архитектуралык курулуш контролдоо агенттиги бар. Госстройго караган. Ошол жака апарып биз бирдиктүү рейстерге каттайбыз. То есть бизди келип текшерип туруңуздар. Анан алар акт работка кол коёт. Бир инспектор жалдайбыз. Алар бир этапка 2 жолу келет. Мисалы, бир кабаттын бүтүшүнө 2 жолу келет.
колонна диафрамага бетон алуу ишинен арматураны өзүндөй токудуңарбы проектке дал келе турганда. Анан перекрыта үстүн жапканда дагы биз аларга проекттин бир көчүрмөсүн бергенбиз. Алар офисинде өздөрүнүн кабинетине карап, келип туруп бул жакта фактически салыштырат. Андан сырткары ошол проектти долбоорлоо институтунун конструкциясын чызган адам өзү келип бир контролдойт. То есть автор. Автор, проекттин автору. Анан биз өзүбүз дагы бул жакта прораб, биз жумуш берген жумушчулар өзүндөй аткарып атабы деп биздин фирмадан бир авторский надзор бар. Ошондо 3 автор келишип туруп, прораб менен 4 болуп туруп, 4 адам кол коюлуп туруп, анан бетонго уруксат берет. Анан дагы бир маселе да, көбүнчө жанагы курулушчулар куруп коюп эле кетип калат. А биз жашайбыз, үй куласа бизди басып калат деген түшүнүк бар, коркунуч бар ошондой. Ошон үчүн кээ бирлер айтат, андай болбойт. Анткени биз өзүбүз дагы ошол жердин мисалы бир коммерциялык эмелерин жанагы помещениялерин, мисалы биринчи кабатын биз көбүнчө сатпайбыз, өзүбүз да алып калабыз. Ошол мисалы бирдеме боло турган болсо, жашоочулар көргөн тобокелчиликтер биздин деле мойнубузда болот деп айтышат да. Силердин бул жерде өзүңөрдүн мүлкүңөр барбы? Биз 2000 жердин жашоочулары менен тагдырлаш болуп кала турган. Биз 2020-жылы курулушту баштадык Ош шаарында. Бүгүнкү күндө 3 блокту тапшырдык, 8 подъезд, 10 подъезд домбу жалпы, 500 батирлүү. Алардын бүгүнкү күндө тех паспортун берип элдер жашап атат. Мен ошол жерде өзүм ремонт кылып, жакын күндөрү көчүп берем. Бул Жалал абад шаарында 2-чи кабатында биз өзүбүздүн кеңсебиз болот. Андан сырткары ушул жерде биздин ушул домду баштан аяк жооп бере турган прораб 7-чи кабатта жашайт. Ушул домдун өзүнүн 7-чи кабатында жашайт. Анан биз деле ушул элге кызмат кылайлы, үй менен камсыз кылайлы, мыйзамдуу курулуш кылайлы деп аракеттенип атабыз да. Бул курулуш жөн гана туруп калбады. Документациясыны 7-8 ай убакыт кетти. Кыргыз ГИЗ искания кылып берет, канча метрден шагал чыгат, канча бал бул жерде, канча балга чейин жетиштирүү болот. Андан кийин ошол изилдөөлөргө ылайык конструктор рабочий проектин чызып берет. Аны биз мамлекеттик экспертиза долбоорлоодон 40 күндө өткөрөбүз. 40 күндөн 80 күнгө чейин алар карап берет. Ар бир деталына чейин. Ошол жерде кемчиликтер болсо, бизге жазуу түрүндө кат менен берилет. Ушул жерлеринде бизде кемчиликтер бар экен, арматура аз коюлуп калыптыр, же бетондун 300 марка берилип калыптыр, аны 350 маркага жогору алмаштыргыла депчи. Ошодон кийин анан биз долбоордон четке чыкпай, көзөмөл 4 көзөмөл органдын астында салып атабыз да. Кудай буйрса андай жетиштирүүгө туруштук берет, кудай буйрса 9 балдык ушул дом. Кылымдар бою кызмат кылат деп ишеним артып курулуш кылып атабыз да. Рахмат. Каяктан баштайбыз анда? Азыр биз бир четинен сизге түшүнүктүү болуш үчүн жер төлөөгө чөйлү. Жер төлөөдө биздин суу системасы кандай айланат, отопление жана жылуулук берүү маселеси кандай айланат, ошол бир катар сиз менен прораб экөөбүз тааныштырып коелу. Бул жерде бизде 12 кабат плюс мансардасы болгон үчүн бул жер тиги 2 лифт болот. Бир азыр бир подъездүү болду. Бир подъездүү. Бирок 12 кабат болгон үчүн 2 лифт болот. Нормага ылайык. Сиз келгенде лифтовый шахталардын темир конструкциялары бүтө элек болчу. Аны да жасап бүттүк. Биз жакшы кубанычтуу кабар, лифттерди да заказ бердик. Турция мамлекетинен кудай буйрса август айында келип түшөт. Ошол лифт боюнча көп маселе бар да. Мисалы кээ бир жерде жанагындай кылышат. Лифтти куруп коюшкан. Анан апта сайын бузулуп, апта сайын жанагы жашоочулар ошол лифтке жанагындай болуп ар кимге чалып, ремонт кылып бергиле, тиги бу деп бириси иштесе, бириси иштебей калып ошого окшогон. Биз азыр мына жерде андай болбошуна канчалык кепилдик бар? Биз Master Lift деген компания менен договор түзгөнбүз. Алардын кеңсеси Ош шаарында. Буга чейин бизге 20 лифт алып келип установка кылып иштеп атат. Биз келишимде ушул жашоочулар келип адаптация бул домго көнүшүп кеткенге чейин 2 жыл бою алардын карамагында көзөмөлдөп келип, обслуживание кылып, тетиктерин алмаштырып, бүт 2 жыл бою кардарлардан бир сом акча албай биз өзүбүз уюштуруп беребиз. Муну биз келгенден кийин Бишкекке экспертизага жөнөтөбүз. Лифтти документтерин алып туруп ал жактан эксперттер келип туруп бизге корутунду чыгарып берет. Бул лифт жарактуу, 25 жыл колдонууга уруксат.
деп туруп алардын эксперттердин экспертизасынан өткөргөндөн кийин гана элге уруксат беребиз. Ал жагы бар. Бирок негизи ошол силер лифтти алган компания, ошол лифтти чыгарган компаниянын репутациясы кандай, ишенимдүүлүгү? Биз Гисмап деген фирмадан алып атабыз. Булар дээрлик 99 жылдан бери чыгарат. Германияга, Европага экспорттоочу экен. Кыргызстанга, Ошко биз биринчи жолу 2021 жылы алып келгенбиз да. Ал жактан 99 жылдан бери тажрыйбасы бар. Азыр Ошто курган үйүңөргө дагы ушул фирманын лифти коюлганбы? Гисмап деген турецкий лифттер коюлган. Анан ал азыр кандай иштеп атат? Жакшы, жакшы. Мисалы, себеби мен бир айда канча жолу бузулат деген? Биз дана домду тапшырып эле койбой, мен жашоочулардын группасында өзүм бардым да. Ал жашоочулар барбы? WhatsApp группада. WhatsApp группада. Бизде баягы WhatsApp группа бар да. Ошолордун жашоочулардын группасына да мен кошулуп алгам, домкомго айтып. Анын жашоочулары билбейм, мен бирок группада барбын. Мен ал жерде светтин лампочкасы күйүп калды, коляскам калып кетти, чибимди жоготуп койдум деген эле сөздөрдү угам да. Азыр бул биздин А-блок. Азыр жектелүүгө түшүп туруп, суулардын системасы кандай айланганын биз бир катар сизге маалымат берейин. Так, азыр дагы шумак болуп атат окшойт бул жерде. Бул жерде шумагы толугу менен бүтүп, азыр Б-блоку биринчи кабатына өттү. Ассалому алейкум. Assalomu alaykum. Sizga bo'lsin. Бул Assalomu alaykum. Саламат, кандайсыздар? Мамат Байбек. Бизде сантехник, ушул субподрядчик. Объемго алып, долбоорго ылайык жасап, бул элеватор, суу бөлүштүрө турган жер. Бул жерден сууну ар бир батирге ушул жерден чыгабы кандай? Мына стояктар бул ар бир баягы эмеге чыгат окшойт, а? Бул азыр мына 13-чү кабатка чыга турган стояк. Улак аркылуу, подъезд аркылуу. Ал жактан бул жака 6 батирге бөлүнө турган ошол жерге биз муздак сууга счетчик коюп беребиз. Сразу автоматтык түрдө биз коюп беребиз. Кийин кардарлар келип, эч ким менен эч кандай төлөм жүргүзбөйт, башка жүргүзбөйт. Себеби биз жана техслой алып атканда кардарлар үчүн ар бир батирге саркындуу суу, муздак суу үчүн төлөмдөр жүргүзүп койгонбуз. Бул ошол подъездге кетет, подъезден улагадан анан ар бир батирге бөлүнөт. Аны да жогоруда көргөзөт. Ачык айтпайлыбы? Ар тех условия алып атканда ар бир батирге канча сомдон төлөнөт? Тех условиясы канча болот ал? Жалал шаарында биз 2500 сом. 2500 сомдон аны ошол абонент үчүн силер төлөп атасыздар. Абонент үчүн биз төлөп коюп атабыз. Себеби бирок алар келип баягы суунун эсептегичин акчасын ким берет? Абонент береби? Квартиранын эгеси. Же силер уже биз муздак суунун счетчигин коюп, абоненттер үчүн төлөмдү төлөп койгонбуз. Кийин алар жөн гана колдоно баштаганда эки тараптуу келишим түзүп коет, техпаспорт чыккандан кийин. Водоканал менен, суу чыгарбай ишканал. Ошодон кийин анан канча суу куб колдонсо, ошого карап төлөп кете берет. То есть азыр жанагы ушул жерден үй алган кардардын ошол водоканал менен келишим түзүп коюудан башка иши жок. Кардардан башка иши жок. Жылуулукчу? Жылуулук биздики Ош шаарында дагы Юго-Востокто тез жок болгон үчүн биз өзүбүз Россия жергесинен алып келип туруп быйыл эме бердик, отопление бердик, жылуулукту бердик, жеке индивидуальный. Бул жакта дагы жеке от казанын өзүбүз куруп беребиз. Жеке беребиз өзүбүз. Бул ошол жанагы муздак суунун стоягы. Бул жана пожарный щиттики. Ар бир кабатка биз пожарный щит коебуз, талаптагы. 25 метр шлангасы менен коебуз. Батирде, улагада өрт кокусу Кудай сактасын чыкса, биринчи тез жардам келгиче ошону ачып, колдонуп алдын ала алып турат да эми. Ал бирок карасаңыз бул стояк чогуу. Бул жака эки насос коюлат. Германиянын Grundfos деген насосын коебуз. Бирөө рабочий, бирөө запаста туруп турат. Кокус бул күйүп калган учурда, колдонулбай калган учурда экинчисин колдонобуз. Резервный турат. Ошол насоста бул под давлениеда турат. 13-чү кабатка кеңири суу чыгат деген сөз да булчу. Бул биздин жанагы биринчи, экинчи кабатыбыз офис, сатуу кеңселери болгон үчүн анын стоягын биз жашоочуларга аралаштырбай, кошуп коюп, өзүнчө тартып койдук. Анан жанагы душка көбүнчө жанагы биз эмне деп коебуз, жанагы сууну ысыта турган тен Аристон деп коебуз го. Ошол Аристондагы баягы суунун басымы жакшы болбосо суу чыгарбай коет экен да. Система ошондой. Ага, мынау азыр мына койгон редуктор болот. Биринчи, экинчи этажыбыз ылдыйда болгон үчүн бул жерде 8 давление болот насостон кийин. 8 давление
мына биринчи экинчи этаждагы аристондордун обратный клапана суу тееп кетпеш үчүн биз бул жерге редуктор орноттук. Бул редуктор биринчи экинчи этажга 3 давленияден ашыгыны бербейт. То есть суунун басымын азайтып берет. Бул жактагылар тескерисинче көбүрөөк кылып берет бул жактагылар. Бул система эмеге чыгат, 13кө чыгып, ылдыйга түшкөндүгү байланыштуу. Бу да бул жерде 8 болот, 12де 2 давление турат. Мынаулу бул коммерций эмеге кеткенибиз, магазинге кеткен. Бул жерде 8 болгон үчүн азыр буга редуктор койбосок, мына биринчи экинчи этаждын аристондору обратный клапандан суу алып кетиши болуп мүмкүн. Жары бериши мүмкүн, давление күчтүү болгондо байланыштуу. Бул жагыбыз болсо, бул отоплениянын элеватору болуп эсептелет. Бул подачасы, мына кайтып келгенибиз, бул болсо обратка. Мунун материалдарын биз мындайдыр башынан маалымат берсек, бул Россия өлкөсүнөн келген. Бул 100дүк подачабыз. Анан бул болсо коммерцияга кеткен эменин жылуулуктун эмелери, вентилдери, бул подачасы, бул обраткасы. Бул жерде давлениени көргөзүп турган манометрлер. Бул жерге азыр биз градусник орнотуп атабыз. Азыр градусник астына койгонубузга көргөзүлөт. Бул жерде градусник болот. Бул подачанын градусниги. Мына жерге азыр обратканын градуснигин коебуз. Бул жерде жылуулукту дагы Кудай буйрса эмки жылы өзүбүз берип, өзүбүз көзөмөлдөп турабыз буйрса. Биз электрический котел курдук. Россия жергесинен алып келип салкын турак жайыбызга. Жалпысынан 70 000 метр квадратка. То есть бул оштого расчет алганбыз. Быйыл жашоочулардын 15 000 метр квадраты гана жашады, бирок жылуулукту бердик. Ушул чыгарылышта салкын жашоочулары мени калпайттырбайт. Быйыл кышы менен биз жашоочулардан бир гана жалпты уктук, градусту азайткыла деген. Үйдүн температурасы аябай жылуу ысып кетип, биз айнекти ачып, эки тараптан бир тараптан силердин отоплениялар жылуулуктуна ысык, биз ысыкка чыдабай отопленияны айнекти ачып, ал жактан суу кирип ооруп калып атабыз дегенчи. Кудай буйрса бул жактын дагы жылуулугун биз тажрыйба алып калдык. Ушундай жакшы кылып элди үчүтпөй жылуулук менен камсыз кылып турабыз. Аныңар жакшы экен, бирок ошол эле учурда кечеги мисалы эсиңерде болсо, айрымдар өзүңүздөр азыр айтасыздар, мени калпайттырбайсыздар. Бир гана кемчилиги бар деп, бул ушул эле компаниянын Ошто курган жанагы салкын төр комплексинде жашаган жашоочулардан пикирлер түшүптүр, алар айтып атышат. Жанагы баасы боюнча. То есть баасы кымбат болуп атат. Ал канча болуп атат? Мисалы бир айга канча акча алынат ошо? Жанагы жылуулуктунбу? Жылуулук туура айтып атасыз. Биз эгер ТЭЦке же Ош жылуулук мамлекеттик ишканасына улаганыбызда 2021 жылга чейин техслой алып калганыбызда субсидия берилет. Мисалы алардыкы деле. То есть бир чарчы метр квадратына 50 сом, 55 сомдон туура келет. Бир чарчы метр. Бирок анын 12%-ын гана жашоочулар төлөп, калганын мамлекет төлөп берет. Бирок азыр 2022 жылы токтом чыгып өкмөттөн. Ал bundan кийинки субсидия токтоду. То есть субсидия деген бул баягы элге күч келтирбеш үчүн мамлекет өзүнүн борбордук казынасынан алып келип туруп, баягы элге жеңил болсун деп, мисалы жылуулуктун баасы 50 сом боло турган болсо, ошонун бир 40 сомун же 35 сомун мамлекет өзү төлөп берчү. Болгону силер мына 12 эле сомун төлөп бергиле, калганын биз өзү төлөйбүз. Силер эле өлбөсөңөр болду деген саясат болчу. Бирок ал нерсе азыр токтоду. Себеби муну өзү Ош шаарында бир нече жолу жыйындар болгон. Ошол жыйындардын бардыгында айтылчу. Ошол субсидияны биз токтотобуз быйыл токтотобуз дешип отуруп, акыры быйыл токтоптур да. 2022 жылдан баштап токтоду. Биздин 1 метр квадрат үчүн 70 сомдон 80 сом тегерегинде түшүп калды быйыл. 1 чарчы метр квадрат үчүн. Силердики же өкмөттүкү? Биздики. Жеке болгон үчүн. Анан биз жанагы 70 000 метр квадратка эсебин алганбыз. Бирок быйыл 15 000 метр квадратка жакын гана 50 адамдар жашады. Ошон үчүн кымбат түшүп. Бирок кымбат экенин биз эл менен чогулуш кылып, жыйын өткөрүп, 55 сомдон гана төлөп берди. Калган акчасын биз өзүбүз төлөп, субсидияны биз бердик компания, өкмөттөгө окшоп. Кудай буйрса жашоочулар жылдан жылга көбөйгөн сайын жанагы 55 сомдун баасы акырын түшө берет. Бирок көп түшпөйт. Жанагы 15 сом, 20 сомдон тур келбейт. 40 сомдун тегереги болот. Ошондо сиздин үйүңүз 60 метр квадрат болсо, айына бир 2500 сомдон 3000 сомго чейин төлөйсүз. Ушул эле? Бир жагы кичине эме
кээде элди деле мындай урушкун келет да, анткени капа болбогола. Бирок мен мындай ачык айтайын, мен быйыл өзү жер үйдө жашайм, ак тилектемин. Мен азыр ошол жер үйдөн көчүп чыгып кетейин, жер үйүмдү сатайын деп атам. Эмне үчүн? Анткени мен быйыл кышта 3 тонна көмүр алдым. 7 сомдон 21 000 сомго 3 тонна көмүр алдым. Бирок 3 тонна көмүрдү алып, ал көмүрдү эмне кылат? Алып келет дагы эшиң алдына төгүп коюп кетип калат. Анан мен баягы аялым, балдарым, мен өзүм ишке деп мен качып кетем. Анан балдарым анан алып киришет көмүрканага. Андан кийин кечинде ушул тамак жакканга деп күндүзү кечинде көмүрдү салып турабыз. Анан ал кечинде жакканыңда мисалы үй ысып кетет дагы, анан таңга маал үй муздап кетет. Ошол маалда менден эртерээк туруп аялым анан баягы көмүрдөн салат. Ошентип отуруп 21 000 сомдук көмүр быйыл кыштан чыкканга жеткен жок. Менин үйүм болгону 61 же 62 квадрат өзүчү. Жер үй болгону менен өтө чоң эмес, кичинекей эле 60-61 чарчы метр да. Эгерде сен айткандай болуп 2,5 000 сом эмес, 3 000 сомдон болгондо дагы 50 сомдон туруп келет. Ошондо мен 9,5 сом менен 3 ай берилсе жылуулук. Ооба. 3 ай берилсе. 3 ай берилсе мен 9 000 сом. Макул, мен 15 000 сом болсун. Бирок 24 саат бирдей температурада отопление берилет. Анда мен ыраазы болот элем. Азыр эми бизде көпчүлүк мурдагы башка домдордо жашап калган да. Мен азыр субсидияны алып калган. Мен өзүм көйгөйүмдү айтып кетейин. Анан баягы 21 000 сомго алган 3 тонна көмүрүм быйыл кыштан чыкканга жеткен жок. Анан акырында мен каптап ташый баштадым. Акырында каптап ташыганга ошол бир 2-3 жолу алып келгенден кийин мен чыдабай койдум дагы. Эми чыдап туралычы, мына күн ысып калды, мына 1-2 күндө күн ысып кетет деп мен үйгө көмүр алып келбей койдум. Ушунчалык чарчадым да, тажадым. Ошол 21 000 менен эле маселе бүтүп калган жок да. Мээнеттен сырткары дагы жетпей калып, дагы алып келип атпайм. Ошондо дагы жетпей калып акырында таштап койбодум. Бизде ошол 8 кызматкер иштеди. 8 сааттан сутка бою карап туруш керек да. Бирде температура ага кошулат. Ага кошулат. Ошолордун эсебинен бизге бир аз кымбат түшүп калды. Бирок биз ошол элдер 55 сомдон эле чогулттук. А калган акчаны биз өзүбүздүн жаныбыздан кошуп туруп мамлекетке төлөп берип атат. Ушундай. Кудай бурса бул жакта ушундай болот. Жылуулуктан биз тажрыйба ашырдык. Россия жергесинен алып келдик. Изучать эттик. То есть азыр бул жакка кое турган котелоңардын кубаттуулугу кандай болот? Ал дагы ошо 70 кожолукка ылайык. Жок, 70 кожолукка эмес, бул жерде жана метр квадратка. Жилой метр квадратка. Жок, бул жакта азыр биз салынып аткан объекттерибиз, келечекте сала турган объекттерибиздин баарысын жалпысын эсептеп туруп, инженерлер менен кеңешип туруп, анан өзүбүз жеке куруп здание, анын ичине алып келип, анда дагы ошондой болот. Жанагы насостой болот. Экөө турат, эки котел. Бирөө иштейт, бирөө запаста туруп турат. Жеткиликтүү болуш үчүн. Ошондо дагы ашыкчасы барбы, жокпу деген. Запассыз сөз алабыз. Запас менен алабыз. Себеби биз жана ушундай чоң элге убада берип жылуулук болот дегенди сөз камсыздашыбыз керек. Ашыгы менен. Жок, ал жагы бар. Ашыгы менен болгондо кээде элге күч келип калат экен да ошол жагынан. Жок, ал жерде жана датчиктер бар да. Сизге керектелүүчү гана кубаттуулук иштейт, калганы жана котелдо запас болуп тура берет. Мисалы биз Ош шаарында 2500 киловаттка техслой алганбыз. 2500 киловаттка. Бирок быйыл биз 600 киловатт иштеттик. Ограничение коюп коет. Андан ашпайт да, жанагы себеби градус. Мисалы биз подачаны 55 бердик. Биздин өзүбүздүн территорияда болгон үчүн кайтканда 53 градус менен, то есть суу муздабай тез айланат. Ошондо биз 55 градустан ашканда котел автоматтык түрдө өчөт. 50 градуска келгенде кайра жанат. Ушундай жана аристон сыяктуу иштеп атат. Сонун эми азыр үстүнкү кабаттарда сантехника иштери болгон. Жана отопление, вентиляция, канализация турбаларын тартканбыз, саркын сууларын. Крыша толугу менен жабылып бүттү. Вентиляция оборудованиялары Россия жергесинен келип орнотуп бүттүк. Ошолор менен бир катар тааныштырайын. Кеттик. Аянтаңарга караганда эменин кубаттуулугу ашыкча болуп атат. Жанагы жылуулуктун туурабы? Демек, аны кошуна көп кубаттуу үйлөр болсо, ошолорго дагы сатсаңар болобу? Жок, биз азыр 6 эле улагага бердик быйыл, 6 подъездге. Улага деп подъезд дегенди биз кыргызча улага деп которгонбуз да. Быйыл 2023-жылы 23-декабрда дагы 2 улаганы тапшырдык. Дагы 2 улага куруп атабыз. Жалпы 600 батир. Биз ошолор менен толук камсыздап бүтөбүз. Андан кийин гана ашып калса сүйлөшөбүз. Жок, ошондо негизи бирок эсеп бар да, эсептен ашат 30 000 метр квадрат запас бар. Андай болсо ошол 30 000ди кошуна башка курулуштарга, башка компанияларга сатсаңар болобу, болбойбу? Болот, бирок биздин дагы өзүбүздүн долбоорлоп аткан объекттерибиз бар да. Запас туруп турган жакшы. Бирөөгө берип кийин өзүбүз таппай калсак.
Мынау азыр турбалар кетип аткандар. Булар жылуу суу, жанагы муздак суу экөө бир элеби? Ооба. Биздики бул 3 турба тартылган себеби отопленияга экөө керек жылуулукка. Бирөөсү барат, экинчиси менен кайтып келет. Бирөөсү муздак суу үчүн. Анан эртең бул жердин үстүнө стяжка коюлат да. Ооба. Стяжка коюлганда жанагы эшик, темир эшиктерди орноткондо турбанын астына турбага залал келбесин деп футляр, темир. Темир. Кийгизип койдук. Себеби бул жерде адам басат, оор. Биздин бул жанагы эшигибиз 50 килограммга жакын. Ошого нагрузка келбесин деп турба кийгизип койдук. То есть эшикти орнотуп атканда балким кайсы бир мастерлер билбей, байкабай, мына жерден бур менен ата турган болсо, турбаны тешип кетиши мүмкүн. Ошондой болбош үчүн мына тышынан дагы бир катар тон кийгизипсиңер да, темир тон. Темир тон. Жакшы, сонун коопсуз экен да. Бул жанагы электросчетчиктер ушул жерге коюлат, 6 квартираныкы. Автоматтар менен счетчиктер. Счетчикке пломба басылып, баары даяр болот. Канча киловатт иштетип атканыбызды күндө жумуштан келатып, баратып ушул жерден көрүп койсоңуз болот. Эми ушул жерден дагы бир суроо, жанагы ошол жалловат светтен аласыңар да, тех условия. Тех условия алганбыз. Алдыңар. Алганда ошол тех условияны ар бир батирге бөлгөндө канча сомдон тура келет экен? Мамлекетке төлөбөбү? Ооба. Тех условия электричествоның абсолютно бекер. Бекерби? Бекер. Учетчик? Счетчикти биз алып атабыз өзүбүз. Пломба басылган счетчик алып атабыз. Төлөм жок. Тех условия 3600 сом, тех условия 3000 төлөм. Жанагы биз муздак суу боюнча айтып атканыбыз. 6 батир бар бул жакта. 6 батирде ушундай биз счетчик коюп берип атабыз, муздак сууга. Мунун төлөмдөр жана башында айтып өттүк төлөнгөн деп. Кийин келтирилип ушул счетчиктин коду менен азыр бардыгы 0 турат. Канча куб иштесе ошого карап эле төлөм жүргүзө берет. Анысы жакшы экен. Эмечи? Мынау жылуулукка учет ага дагы эсептегич коюлат? Жок, ага чарчы метр квадрат. Чарчы метр менен эсептелет. Мисалы, бул квартираңыз 50, биз билебиз да бар. Техпаспортто чыгат. Кийин ушуну. Бул жерде биздин жанагы пожарный щит болот. Пожарный щит шлангасы менен болот. Шлангасынын узундугу 25 метр болот. 25 метр. Бул то есть квартиранын ар бир батирдин ичине кирет деген сөз. Кирет деген сөз. Анан пожарный сигнализация установка кылабыз. Андан сырткары вентиляциянын дымоудалениасы. Пожар өрт болсо, бул жанагы абаны соруп крышага алып чыгып кетет. Ошондой да бар. Электрический. Муну азыр жанагы үстүнөн чыгып несиге бир катар прораб маалымат берет берсе. Макул. Анан мына проводдор эмнелер? Булар баягы бул проводдор интернет эмне? Жок, жанагы кабель ар биринки домофон бар, интернеттики бар, анан жанагы квартирага кирген ввод главный токтор бар. Биз муну гипсокартон менен корк кылып жасап туруп, отделкасын жасап беребиз. Ошондо эч ким буга тийишпейт. Жок, тийишпейт. Бул жанагы гипсокарттын астында. Ар ким өзүнүн батиринин ичин гана. Батирдин ичинде биз жөн гана кабелди чогултуп койбой, автоматтардан бери терип беребиз. Жана 4-чы кабатта көргөзгөн экенсиз го. Анан булар баягы мед зымбы же алюмин зымбы? Жок, бул алюмин Арсенал деген Россиянын госстандартынан өткөн 2 кабаттуу, изоляциясы 2 кабат. Кара изоляция, анын ичинде ар бир кабелдин, жана кабел ажырайт го, анын өзүнүн да бирден изоляциясы бар. Бизде проектте долбоордо ушундай көргөзгөн. Эмесичи, жанагы булардын иштөө эмеси канча болот экен? Канча жылдык болот экен? Азыр Арсеналдыкы госстандарттан өткөндө 20 жыл деп атат. 20 жылга кепилдик берет деп атат. Бирок азыр жөнөкөй деле 20 жыл иштеп атат да. Булар өзү көп иштесе керек го. Баягы мен кагазга таянып айтып атам. Балким күч келбесе, андан да көрүп иштешим керек. Азыр биздин бул А блок да. А блокто стяжка куюу, Анан эшиктерди орнотуп, улаганы, подъезди жасап койсок, биздин жумуштар толугу менен аяктайт. Бүтүп калдык. Бул донду бирок 2024-жыл ноябрда тапшырабыз деп сатканбыз карталарга. Подъезди силер бүтүрүп бересиңер, Бүтүрөбүз. Жана 4-чү кабатта жасалып үлгүсү турат го. Ооба. Ошондой кылып 60-га 60 кафель. Подъездин отделкасы 2 түштө болот. Шпаклевка тартып, краскалап бүтүрүп беребиз. Бирок биз билебиз да, бир эле слой тартып турабыз. Кийинки жылы элдер ремонт кылып, бир катар булгап бүткөндөн кийин кайра баштан келип туруп биз анан чистовойун берип, краскасын беребиз. Ал финиш болот да? Финиш болот. Биз карталарды киргизип коюп жок болуп кетпейбиз. Биздин дагы бул жакта Жалал Абшарда долбоорлорубуз көп. Анан 6 ай бою элдер келип өзүнө домком шайлагыча же башка иштер болгуча биз карап берип турабыз. Подъездерин уборка кылып, кароол коюп, лифти карап, 6 ай бою карап беребиз. Биздин 10-чу кабат. 10го чыгып калдык уже. Ушул жумуштар аткарылып атат. Так, ондо дагы мынау булар бүткөн.
суунун монтажы бүтүптүр, Суунун монтажы. суунун светтин монтажы бүтүптүр. Свет монтажы да бүткөн. Бул жакта айтып атам го, бул подъездде, а блогубузда. Стяжка куюшу, эшиктерди орнотсок, подъездди жасасак бүтөт. Лифт Кудай буйрса августта келет. Бул отделкасын дагы ушул август айларына карап бүтүрөбүз да. Демек, бул жагына бүтүрүш мындай көп деле шашылыш жок экен, Наркы жагы менен барабар болот дейм. Барабар бүтөт. 9 ал жак 9 кабат мансардасы менен болгон үчүн анда акыркы кабатын куюп атабыз. Биз басымды ал жака жасайбыз, Кудай буйрса. Себеби бул жакта дээрлик 90%га биздин жумуш аяктап калды. Стяжка дагы бүгүнкү күндө даяр. Биздин сантехниктер жанагы турбанын кошулган жерлерине давление берип текшерип атат. Ошол бүткөндөн кийин майдын 10-уна деп атабыз. Майдын 10-унан стяжка келип, стяжка куюун иштен баштайт. Себеби биз стяжкага дагы алдын ала төлөм жүргүзүп, дээрлик бир 10-кабатка чейин акчасын берип койгонбуз. Бизден эле күтүп атат да, качан баштайбыз деген даярбыз. Тех слоян бергенде точка подключениени көргөзүп берет. Водоканал ишканасы келип, ушул точкага улайсыңар деп көргөзүп берет. Ал көргөзүлгөн Түмөмө Байзаков көчөсүнөн. Биз башында эле анын отметкасы менен биздин өзүбүздүн отметканы алып туруп, ошого карап монтаждап атабыз да. То есть отметка дегенер эки жактын тереңдигинин бийиктиги. Биздин домдун бийик турбаларыны монтаждаганды бийигирээк болуп туруш керек. Канализация түзүнөн акканда 1 метрге 1 сантиметрлик уклон болуш керек, ылдыйга карап. Ошонун баарын расчетун алып жасап атабыз. Анан биздики основной квартиралардын ичинен 100 турба менен чыгып туруп, жер төлөөгө барганда кошулат да. Ошол объемун чоңойтуп атабыз. 150-те, 180-лик турбаларды иштетебиз. То есть толуп калбаш үчүн. Запасы менен. Анан ылдыйга карап шаардык жанагы суу канализацияга уланып кетет. То есть мына жакта эртең жашоочулар келип, анан баягысы турбасынан суу акпай, анан бул жака давлениеси теппей, анан свети мына бир бөлмөдөгү светини жакса күйүп кетип, анан наркы экинчи бөлмөдөн алып келип ошого окшогон темалар болбойбу? Болбойт деп мен кепилдик берем, Кудай буйрса. Себеби биздин таап аткан наныбыз ушул, элдин аманатын алганбыз. Биз элди зарыктырбай, күттүрбөй, сатууда берген убадабызды аткарышыбыз керек. Себеби биз дагы курулуш кылабыз, ушул жерде болобуз, биздин кеңсебиз да ушул жерде жайгашкан. Ал жагында болбойт, кепилдик берем. Мындай алганда силер мындай узунураак убакытка дегендей, бир өмүрлүк дегендей, же болбосо бир нече өмүрлүк дегендей максатыңар барбы? Бар. Андай болсо эле жакшы. Мен ушу баягы убактылуу мындай бир күндүк адамдардан аябай корком, себеби ошол бир күндүк же бир эле жолку мамиле менен чектелем болду, кийин тааныбайм деп кеткен адамдардан өтө корком. Бизде азыр ошол жанагы жашоочулардын группасында бармын да мен. Мен неге кошулдум ал группага? Азыр мына группага да азыр кошуласызбы? Кошулам буйрса. Ал группага кошулган максаты мен жанагы кандай көйгөйлөр бар экенин угуптуруу максатында кошулгам да. Биз жөнүндө пикири кандай, элдин пикири. Так, азыр жагы биз крышага чыгып сизге кандай жагын ошол бир катар көрсөтүп коелу. Азыр биз чатырга чыктык. Чатырда мен мынчалык элестеткен эмес элем. Мынау турбаларды мындай турбаларды мен көп жерде көргөн эмес элем мен. Мен жакшы жердин крышасына чыккан эмесмин чындап элем. Бул эмне азыр бу жакта? Бул жанагы коммерческий объекттердин абаны тазалап турат. Адам көп болот да. Биринчи, экинчи кабаттагы жыттарды, абаны алмаштырып туруш үчүн жанагы улагадан чыгып туруп, лифтовый шахтанын жанынан крышага чыгарып коебуз. Булар моторчик менен келет. Булар Россия жергесинен келди. Монтаждалып толугу менен бүттү. Жакын күндөрү ишке берип, текшерип анан кайра өчүрүп коебуз. Буларчы? Булар жанагы улаганыкын айтпадым беле? Өрт болгондо сыртка алып чыгып кетет депчи, крышага. Булар биздин крышадан дагы бийик 1 метр бийиктикте турат. Анан сыртыны теплоизоляция кылганыбыз жанагы өрттөгү аба ысык болбой, ысык болот. Ошондо могу тинекелер дагы кызып кетпеш үчүн сыртынан краскалап туруп анан теплоизоляция кылганбыз. Ошондо кайсы бир үйдөн өрт чыкса, Кудай сактасын, подъезден чыкса, ошол эмени баягы автоматтык түрдө түтүн аралаш абаны уланбаш үчүн жогору кетет. Автоматически ал жерде клапан жабык турат. Ал жерде сигнал болуп же жит болуп түтүн келгенде ал ачылып туруп, моторчиктер иштеп туруп, автоматтык түрдө 380 вольт менен үстүгө чыгарып улап кетет. Подъезден сырткы, крышадан сырткы алып чыгып кетет. Ошондо жанагы эми көп учурда билесиңер да баягы өрттөн өлгөндө эми түшүнөсүң, эми өрттөндү деп. Анан көп адамдар өрттөнбөй эле өлүп калышат да, мындай күйбөй эле, ууланып өлөт да. Демек мында жыттарды алып чыгып кетет. Уулануу деген маселе буйрса болбойт. Сизге кошумча азыр ушул маалымат боюнча дагы
Эми Кудай сактасын, бул өрт коопсуздук системасы иштебей эле койсун, бирок иштесе өмүрүндө бир жолу иштейт. Ушул оборудованиялар атайын Россия жергесине алынып келинди. Бул подъездеги азыр мына моторлор боюнча айта кетсек, оборудование боюнча 22 000 оборот күч тездикте айланып, ошол өрт чыкканда пожарный сигнал берип, автоматически ушул биздин оборудованияларга сигнал келет. 22 000 оборот бул секундасына же минутасына? Саатына 22 000 оборот. Анан ошол айланганда ошол этаждагы кабаттагы өрттү башка кабатка уланып кетпеш үчүн айнек аркылуу чыгып уланып кетет го. Ошо айнекти чыккан өрттөрдү ичкери карай тартат дагы дымды. Анан элдердин өзүнө алып туруп крышадан чыгарат. Анан элдердин эвакуация болуп кеткенде дагы чоң шарт түзүп берет. Ошол убакыттагы берет экен да. Адамдын өмүрүнүн коопсуздугу эң жогору. Биз пожарный сигнализация да коебуз да. Пожарный сигнализация ар бир кабатка коебуз. Анан ошондо эми Кудай сактасын өрт болсо, анан сигнал болот дагы. 4-кабатта өрт чыкса, 4-кабаттагы 5-кабатка чыгарып кетпеш үчүн бул соруп чыгарып кетет. Бирок ар бир кабатта сигнал иштейт дагы, анан эвакуация болуп чыгып кетет. Азыр баягы бизде көп мындай маселе чыгып калат го, сөздөр айтылат элдин арасында. Жанагы 13-14 кабаттуу үйлөр курулуп атат, бирок биздеги баягы өрт өчүрүү кызматынын машинасынын жанагы эмеси бийиктиги ошого жетпейт. Ошон үчүн бийик үйдөн үй албаш керек деген коркунуч бар. То есть азыр жок, азыр жаңы келген бизге маалымат чогулуш өткөрүп турабыз, маалымат берип турат, Госстройдон маалымат берип турат, шаардык мэриядан берип турат да маалыматчы. Азыркы жаңы келген акыркы учурдагы техникаларыбыз 16-кабатка чейин жетет. Шатысы жанагы вышкасычы 16-кабатка чейин жетет. Ал 16-кабатка чейин жетет. Андан сырткары силер ар бир подъездге ошо 13 кабат болсо 13, 14 кабат болсо 14 кабаттын ар бирине жанагы пожарный гидрант коюп атабыз, пожарный щит коюп атабыз, 25 метрлик шлангасы менен. Андан сырткары пожарный сигнализация коюп атабыз. Анан вентиляционный оборудование коюп. Сиз келгенде жаңы гана ишти баштаганбыз да. Биз ушун 4 ай бою жаптып усталарбыз. Сиз келгенден баштап жабып атат, 13 бала иштеп атат толугу менен. Жакын күндөр бүтөт. Каласаңыз үстүнө чыгып кандай жаптык, шаарды дагы көрсөңүз болот. Эң бийик кабат Жалал Абад шаарында ушул азыр. Биз көбүнчө баягы куруучуларды көргөнүбүздө, кичинекей эле жерди алып, анан ошого ушунча квартиралуу үйдү куруп, анан акчанын баарын күрөп атат экен дейбиз го. Бирок эми азыр айтып калды өзү. Ыдырыс ака ишенсеңиз дейт. Ушул чатырын жапкандын өзүндө 11 миллион сом кетирдим деп атат. Чатырын эле. То есть чатыры эми мына вентиляция ошол ушу чатырдын ичине кирип кеткен акча 11 миллион сом болуптур. Элестеткиле. Бул жактагы астындагы курулушты эсептебегенде. Анан ошондо булардын баягы жерди сатып алып атканда сиздер менен талашып, тартышып, бир сотук жерди 20 000 келе бериңиз деп, силер 25 000 десеңер, жок, 20 000ден нары көтөрө албайбыз деп, анан жарымына квартира беребиз деп булардын ыйлактаганы бир жагы ушу жагынан дагы экен да. Эми албетте булардын өздөрүнүн деле пайдасы бар дечи. Бирок ошондо дагы элестетсеңер мындай канча акча кетип атат. Бир эле чатырга 11 миллион кетип атканда оңбогон акча да бул. Баягы чатырдан түшкөн суу ушунун ичи менен түшүп, баягы подъездин ортосу менен кетет экен да. Ооба. Ушул жанагы бул биздин эң акыркы кабаттын үстү крыша. Сиз келгенде ушунун жыгачтарынын конструкциясын баштаган. Азыр 95%га жумуш бүттү, Кудай буйрса. 3-4 күндүк жумуш калды. Ушул лоток аркылуу түшүп туруп, анан темир турба кылганбыз, диаметри 150 Алдагы экөө жана толуп калбаш, башка болбош үчүн. Анан улага менен ылдыйга лотокко чыгып кетет. Кышында тоңобаш үчүн биз бул жака спираль таштайбыз. Жана карлар эрип кетиш үчүн. Анан бул жанагы эме болбойт, темир турба коюлду да. Темир турба коюлду. То есть баягы суу ичинен ортосунан бир жерден жарып берип, кайсы бирөөнүн батирине кирип кетип, кайсы бир подъезди суу каптап дегендей. Ширетилген да, биз сваркалаганбыз. Кечегиндей жамгыр болсочу мындай сел боло турган. Болду го. Кече эч нерсе болбоду, Кудайга шүгүр, жакшы болду. То есть сыноодон өттү. Дагы биз бул домду тапшыргычак ноябрь канча жолу жамгыр жагыйт. Так, бул абаларды соруп чыгып кеткендин эң акыркы кабаты ушул жер. То есть мундон азыр жанагы өрт болсо, өрттүн түтүнү чыга турган эме ушул. Ушул болот. Анан буларчы? Булар жанагы коммерческий объекттердин абаларын тазалап турат. Булар төнгөн улаган. Жөн батирелердин жанагы эмесичи өзү. Жана даараткана, душ дегендердики. Булар батирдин ичинде болгон үчүн. Ар биринки өзүнчө чыгат да, индивидуально ушулар. Бул наркы. Биз азыр буларга жанагы эмелер кирип кетпесин деп чымчыктар уя салып болбосун деп сетка менен тосуп чыгып атабыз. Ал 6 батирдики өзүнчө 6 жерден чыккан да.
Аба тез алмашып туруш, жана кухнядагы тамак кылганда, башка кылганда жыттар чыгып кетиш үчүн баарын расчетун алганбыз. Так, мыналар деле Булар калыңынан эле коюлуп тур. Канча? Казакстандыкын алдык, 0,5 мм сантиметр. 5тик ташнасы. Проектиде 4,5 берген экен. Биз Казакстандыкын 5тикин алдык. Жакшы экен, мына эмеси байкалып турат да, мындай кубаттуулугучу. Көп жерде мындай бассаң Булар эми кагаздай болуп түшүп кетейин деп турат го. Кудай буйрса кылымдар бою турат да, муну эч ким алмаштырбайт. Кылымга жетиш керек да биздин максат. Ушул А блокто жасалган жумуштар ушул. Каласаңыз ылдыйга түшүп, Б блок боюнча анан биз Нуркелди курулуш компаниясы Алинур 1 турак жайыбыз ушул. Муну 2022 жылы ноябрь айында баштаганбыз. 15 айдан бери иш жүргүзүп атабыз. Муну 2024 жылы ноябрда быйыл тапшырабыз, Кудай буйрса. Ошондо жалпы бүтүшү канча убакыт алып атат ошондо? 2 жыл убакыт алып атат. Бирок биз 30 айга рассрочка берип атабыз. Бөлүп төлөөнү 30 айга. То есть батир бүткөндөн кийин дагы 6 ай, 8 айдан кийин бөлүп төлөсө болот. Баалар мурдагыдай эле болтабы же? Жок, мурдагы баалар, строй материалдар, кызмат акылары өскөнүгө биз дагы бир аз акырын өстүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө 55 000 сомдон сатып атабыз 1 чарчы метр. Ошондо доллар канча болуп? $620. Биз бирок келишимди сомго түзөбүз, мыйзам болуш үчүн. Ошол күндөгү биз негизи эле баалар Ош, Жалал Абад айырмасы жок, сомго өткөнбүз. Мисалы Ош шаарында 62 000 сомдон сатылып атат. Жалал Абад шаарында 55 000 сомдон бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөр каралган. Бирок бул блокто батирлер саналуу эле калды, жалаң 3 бөлмөлөр. Бирок бунун бүтүү мөөнөтү 7 ай калган үчүн биз муну 15 айга эле берип атабыз. Бөлүп төлөм 15 айга. Биринчи төлөм 50%. Бул Алинур 1 турак жай үчүн. Ал эми дагы бир объектибизди биз 2023 жылы ноябрь айында баштаганбыз. Аны сиз барылган эмессиз, тарткан эмессиз буга чейин. Азыр убактыңыз болсо барып, элге аны дагы бир катар маалымат берип койсок, аны дагы 2023 жылдын ноябрь айында курулушун баштаганбыз. Бүгүнкү күндө кайсыл стадияга жеткенин кардарларыбызга маалымат берип койсок жакшы болот. Жакшы болот. Бирок азыр мына жерде айталы, азыр муноосу 13 кабат болду, 13 кабат мансардасы. Ооба, 2 кабат мансардасы менен. Ооба. Анан астындагысы, анын жанындагысы. Ал 9 кабат болду. Мансардасы менен. Ооба. Ошо 10 кабат деп коелу. 10 кабат болду. Бул 13 кабат, ал 10 кабат. Ооба, ошондой дейли. Анан ушулардан азыр сатылып эле канча пайыз сатылды, канча пайыз сатылды элек? 85% сатылды. 85% дегенде ошонун ичинде бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү баары сатылып бүттү. 2 бөлмөлүүдөн 2 гана батир калды деп атышат. 3 бөлмөлүүдөн 10дон ашык батир бар. То есть эми баардыгын алганда ушул 2 имарат биригип, ошодон жалпысынан 15 гана квартира калыптыр да. Жанагы элдер чочулабаш үчүн биз госакт, мамлекеттик акт, биздин атыбызда, Нуркелди курулуш компаниясынын атында. Бардык объекттерибиз. Өзүңөрдүн атыңызда. Өзүбүздүн атыбызда биз бардык компаниянын балансында. Нуркелди курулуш компаниясынын балансында. Бардыгын ачык биз көргөзүп бере алабыз. Эч жерде залогдо эмес, бирөөнүн атында эмес, Нуркелди курулуш компаниясынын атында. Бардык объекттерибизде кызыл китептер. Андан компаниянын кредити барбы, жокпу? Кредит жок. Кредит албайсың? Жок. Кредит биз өзүбүздүн акчабызга жана үлүштүк өнөктөштөрдөн тартуу менен салып атабыз. Кредит жок, 1 сом да. Албайм деген ниеттери бар. Залогко да койбойбуз. Себеби бул бир батир сатылса дагы элдин аманатын биз мойнубузга алдык. Биз койбошубуз керек. Кызыл китеп өзүбүздө болушубуз керек. Принцип ушундай. Экинчиси, жанагы бир жерден жерди алып, аны мамлекеттик экспертизага койгонго чейин 8 ай убакыт, көптөгөн чуркоолор, акча каражат сатылат. То есть кардарлар эмес, бул үйлөрдү бүтүргөнгө биз кызыктарбыз. Себеби биз акчабызды киргизип атпайбызбы? Жер алып атабыз. Мисалы Долбоолоо институту, мисалы бул сатууда 10 000 метр квадрат болсо, бирок жалпы аянты 15 000 метр квадрат. Жана курулуштун площадкасы. Жана фундаментный лента, монолитный стена, крышалар сатпайбыз биз. Булар жана курулуштун аянтына кирет. 1 метр квадратын 1 чарчы метр квадрат $5 чыгат. Жана Долбоолоо институту эле. Ошондо мисалы бул жерди алгандан кийин Кыргыз Республикасына караштуу Кыргыз ГИИЗ ишканасына изилдөө, жердин грунтун изилдөө үчүн, андан кийин Долбоолоо институту үчүн, тех условиялар үчүн, мамлекеттик төлөмдөр үчүн биздин бир топ акчабыз кетет. Котлованга чейин эле. Биз бир топ акчабызды салабыз. Бир топ акчабызды салып, мамлекеттик реестрге каттагандан кийин мамлекет бизге сатууга уруксат берет. Сатсаңар болот, кардарларга келишим түзө берсеңер болот. То есть азыр жана ошол жөнүндө кененирээк маалымат берели. Азыр мурда мен айтып жүрчү элем, анан компания силер дагы ошентип айткансыңар, баягы курулуштун экспертизанын курулушка оң корутундусун алса эле,
жумуш бүттү, ишти баштай берсе болот деп. Азыр андай болбой калган туугандар ал деле бар. Ал күчүндө, бирок ага кошумча дагы бир талап пайда болгон. Ал токтом жанагы Госстройдун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу министрлер кабинетинен чыккан 2024 жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирди. Ал кепилдик фонду деп аталабы, кандай болот? Камчы жанагы токтомду берсең, 616 токтом бар өкмөттүн. Ал деген сөз кепилдик. Кепилдик. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. 2023 жылдын 21 ноябрда 614 токтом чыккан. Ал жерде жаңы жанагы кээ-бир курулуш компаниялар бүтпөй калган объекттери ызычы болуп атпайбы? Ошонун алдын алып эске алып Госстройдо аябай жакшы бир токтом иштеп чыкты. Эгер сиз салынып аткан объект, сиз сала турган объект 5000 метр квадраттан жогору болсо, сиз мамлекеттик экспертизанын оң корутунун алганыңыздан кийин дагы кепилдик үчүн сиздин балансыңызда 25 миллион сомдук капитал болуш керек. Эгер андан жогору болсо, мисалы курулуштун аянты жогору. Курулуштун аянты 5000ден 10000 метр квадратка чейин болсо, 50 миллион сом коюп бересиз. Эгер 10000 метр квадраттан 15000 метр квадратка чейин болсо, 75 миллион, 15000 метр квадраттан жогору болсо, сиз 100 миллион сомдук кепилденген фонд коюп беришиңиз керек. Ал сиздин балансыңызда болуш керек. Бул 2024 жылдын 1-январынан күчүнө кирген токтом. Ошондо азыр сиздердин баягы сал куруп аткан аянтыңыздар канча, анан кийин ошол кепилдик фондко салган акчаңыздар канча азыр мындай алганда турган акча? Ооба. Биз булар жанагы токтом күчүнө киргенге чейин рейстерге катталып калган. Андай талап жок болчу. Бирок биз баарын эске алып, биз дагы курулуш кылабыз да. Биз өзүбүздүн капиталдык фондду 118 миллион 750 миңге көтөрдүк. То есть бизде азыр кепилденген сумма 118 миллион 750 миң сом бар. То есть ал өкмөттүн чөнтөгүндө турат, мындай. Өкмөттүн балансында турат да, биз кепилденген. Биздин уставдык капитал ошого көтөрүлөт. Эгерде сиздер кура албай калсаңыздар, Кудай сактасын, бирдеме болуп, курулуш токтоп кала турган болсо, бул жерден ошол үй алып, анан баягы убакыт өтүп кетип, өзүнүн убагында бүтпөй, кечигип аткан болсо, өкмөт ошол каражатты чыгарып балансынан алып туруп, өздөрү курулушту өздөрүнүн колуна алып туруп, бүтүрүп, анан элге бүтүрүп берет. Бул токтом кардарлар үчүн экинчи тарапы аябай сонун токтом болду. Эми бул негизи өтө ойлонулган, өтө зарыл чара болчу. Мисалы, мен көбүнчө мен өзү мындай билесиңер, өзү өкмөттү, баягы жергиликтүү бийликтердин ишмердүүлүгүнө мен көп эле жолу сын айтып жүрөм. Өзү негизи ичим чыкпаганын айтып жүрөм, бирок дал ушул дал ушул нерсе аябай керек болчу. Анан биз азыркы бийликти мисалы жаман дейбизби, жакшы дейбизби, бирок дал ушул чечими, ушул токтому абдан туура болгон деп эсептейм. Анткени мына көрүп атасыңар, азыр Бишкекте канча ызычуу болуп атат, мисалы курулушту кимдир бирөө баштаган, адамдар ага ишенип акчасын берген, Орусияда 5 жылда, 10 жылда маңдай терин салып кетирип ошол баягы топтоп келген акчасын ошо курулушчуга берген. Ал курулушчу азыр курулушун бүтүрө албай качып жүрөт. Эми айтпасак деле көп, анын бардыгыңар билесиңер. Эми ошонун мисалы объекттери бүтпөй турат. Эми ушундай азыр эми ушундай нерсе мындан нары болбойт да, болбойт. Болушу азыраак. Себеби болгон болсо дагы аны мамлекет ошол жанагы кепилденген фонддун эсебинен акчаны алып туруп, курулушту өзүнүн колуна алат дагы, анан кийин бүтүрүп туруп, мынакей сиздердин батириңиздер бүттү деп бүтүрүп берип коет. Анан бул жерде жанагы мамлекеттик курулуш агенттиги дагы өтө сонун бир кардарлар үчүн программа иштеп чыкты. Мурда эми биз мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун алып, аны рейстерге каттап алып биздин милдет. Аны ошондон кийин башташ керек, мыйзам бузбаш керек. Бирок ошону кардарлар каяктан билет? Госстройго кирип эле сайтына кирип, кайсы бир компаниянын объектисинен байтыр алууну каалаган кардар болсо, аны ошол жерге жазса, мисалы, Нуркел курулуш компаниясы деп жазса, биз канча объект куруп атабыз, рейстерге качан отургузулган, мамлекеттик экспертизанын оң корутундусунун штрих-коду бардыгы бар. Жана, то есть дагы элге бир кадам толугураак маалымат жеткириш үчүн ушул сайтты дагы иштеп чыкты. Жакшы. Ошон үчүн мага ишенбесеңер, компанияга ишенбесеңер, анда ошол өкмөттүн жанагы Госстройдун өзүнүн расмий сайтына кирип текшерип алсаңар болот. Эми өзү негизи сактыкка кордук жок деп коет да, жанагы адамдар баягы өзүңө сак бол, анан коңшуңду ууру тутпа дейт го. Ошол өзүңөргө сак болуп, мындай сактык кылып, бир нече булактан тактап койсоңор болот. Мисалы, мага деле ишенбегиле, макул, Ыдырыска ишенбейли дегиле, компанияга ишенбегиле. А бирок ошол эле учурда барып туруп жанагы Госстройдун сайтына кирип, карап,
бул компания барбы, жокпу, бул катталганбы, катталган эмеспи, уруксатты алдыбы же уруксаты жок эле кайсы бир чоңго таянып алып иш жүргүзүп атабы, анан эртең ал чоңу иштен түшүп кала турган болсо, бул компанияга иш козголуп, анан курулушу токтоп калабы деген түкшүмөл, шек ар бириңиздерде негизи болуш керек. Болбой эле өтө адам өтө ишенчек боло бербеш керек. Адамдарда анализ болуш керек, сынчыл ойлом деген болуш керек. Ошонун негизинде анан кийин карап көрүү, ал жакшыраак, ал сактык, ал жаман эмес. Жаман эмес. Биз жөнүндө да маалымат алса болот. Биз дагы келген кардарларга айтабыз, ушул эле маалыматты айтабыз. Туура эле. Азыр могу токтомго ылайык дагы ушундай. 614 чыккан токтомго ылайык. То есть кепилдик фонд. Кепилдик фонддон сырткары дагы сиз мамлекеттик реестрге каттамайынча сатууга чыга албайсыз. Сатууга кардар менен келишим түзсөңүз ал мыйзамсыз болуп калат. Сиздин акчаңызды мен экспертизадан өткөрүп, реестрге каттабай туруп, сиздин акчаңызды алсам, ал мыйзам бузуу болот. Биз ошол стадияга жеткенге чейин, мисалы бир объект алайлы, бир 50 сотик жерибиз болсо, биз аны алдык да, шаардын балансында биз өзүбүздүн шаардан бир жеке менчиктенби, биз өзүбүздүн баланска алган үчүн 50 сотик жердин баасы канча турат өзүңүз билесиз. Андан сырткары ошол жерге биз мамлекеттик реестрге каттаганга чейин, ошол бардык этаптагы документти бүтүрүш үчүн бир топ акчабыз кетет. Анан кепилдик фонд бар. Андан сырткары биз анын ошончо акча каражатыбызды кетиргенден кийин, ал батир сатылса дагы, сатылбаса дагы, биз жанагы киргизген акчабызды чыгарып алыш үчүн ал объектти бүтүрүшүбүз керек. Бүтүрүшүбүз керек да. Ошол мен ойлойм, эгер мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу болуп, реестрге катталган компания болсо, кайсыл компания болбосун ал бүтүрөт. Мисалы бүгүнкү күндө бизде, Алинур 1 турак жайыбызда 10 бригада жалпысы менен 70 уста иштеп атат. 70 уста. Алинур 2 турак жайыбызда 30 уста иштеп атат. Жалпысы 100. Жалпысы Жалал Абад шаарында эле 100 уста иштеп атат. Бүгүнкү күндө биз усталар канча сомдон иштейт, айлык алат билесиз да. Усталардын айлык акысы, арматура, бетон, кирпич, шыбак, мына турбалар, зымдар, мынага окшогон туникелер. Күнүмдүк расходубуз биздики 2 миллиондон 4 миллионго чейин барат. Бир күндөгү расход. Жана материал алыш үчүн, башкалар усакысын төлөп бериш үчүн кыймылдагы акчабыз күнүгө 2 миллиондон 4 миллионго чейин. Уйку кандай болот? Жакшы эле болобу? Уйку элдин аманатын тапшыргандан кийин жакшы болот. Ага чейин оюбуз ар бир объектте. Биз оштон каттап иштейм. Же мисалы элестеткиле, бир күндө 2 миллион акчаны коротуп юрүп, анан эртеси дагы ошончо акча келип, анан аны дагы коротуп юрүп, ушинтип отурганда мен коротуш керек да, курулуштукун эч качан башка бизнеске же өзүбүздүн кызыкчылыкка пайдаланганга болбойт да бизге. Кокус эле бир сум алып чыгып кетсек, курулуш аксап калат деген сөз да. Биз алып келип кошсо кошуп атабыз. Алып чыгып кетпей атабыз да. Себеп элдин аманаты, биз убада берип атабыз, сиз келип тартып атабыз, тез кабардан маалымат берип атабыз. Анан биз жанагы группа ачып алганбыз. Алинур 1 турак жайынын болочоктогу кардарлары, жашоочуларына группа ачып алабыз. 2 күндө бир, 3 күндө бир маалымат берип турабыз. Кандай жумуштар аткарылып атат. Бир айда 2 жолу чоң чыгарылыштагы материал даярдап, алардын группасына беребиз. Алар биздикиде ушундай көнүп калган кардарларыбыз. Эсиле бир жумадан бери чото жумушуңар жайлап калды го дейт. Антсеңер убагында бүтпөй каласыңар дейт. Ушундай кардарлардан дагы биз ачыктык бар да, маалымат берип турабыз. Жакшы, рахмат. Азыр эми экинчи объектке өтө берели. Жүрүңүз, ылдый катышып экинчи объектке өтөбүз. Азыр биз кайсысына келдик? Биз бул Жалал Абад шаарына салынып аткан экинчи объектибиз. Алинур 2 турак жай комплексибиз. Муну 2023 жылы ноябрь айында баштаганбыз. Азыр курулушу 2 бригада монолит конструкциясын көтөрүп аткан учурубуз. Бул жак биздин экинчи объектибиз. Жалпы аянты 65 сотик. 9 кабат, 4 улага, 4 блоктон түшөт. Жалпы 208 батир. Мунун биринчи кабаттары коммерциялык орундар бардыгы 4 блоктук тең. Бул жактан коммерциялык, бул мындай алганда могу айылдын ичиндегидей көрүнөт. Жок, бул айылдын ичи эмес, бул жанагы биздин Алинур 1 турак жайыбызда 300 метр жанаша жайгашкан 300 метр. Бул Пионерлер көчөсү. Бул көчөлөр ачылабы? Көчөлөр Пионерлер көчөсү да. Андан кийин бул жагы Адилет базар. Чоң базар бар. Ошондо наркы жактар ачылабы? Кайсы жак ачылат бул? Мен азыр көчө мындай кичинекей эле эмени көрүп атам, переулоктарда. Кыргыз Республикасы көчөсүнөн экинчи көчөгө кирдик, Пионерлер көчөсү. Бул заборлор алынып, бул жактар коммерциялык болгон үчүн бүт жасап, мына токтотуучу жай, магазиндерге кирүү, анан жашоочулар үчүн ыңгайлаштырган шарт түзүлөт. Бул көчөлөрдө, жолдордо ачылат экен да? Жолдордо ачылат, анан бул экинчисинен бул аябай жашоого ыңгайлуу жер, тынч. Анан бул жерде жерибиз кеңири, жана сиз талап койгон унаа токтотуучу жай бул жерде кеңири каралган. Азыр бирок жаман кооз кетип аттыр, мага жакты.
Мен ошо 4 ай мурун келгенмин. Ошо 4 ай мурун келгенде наркы жактагы муноосунун Жок, бул мунусу башта элек болчу, наркысы котловандан эми эле чыгып калган эле. Бирок үстү жанагы перекрытиясы куй элек болчу да. монолит куй элек болчу. Болгону баягы дуалдары, биринчи кабаттын дуалдары болуп аткан. Жертөлөнүн монолиттин стенасы куюлуп аткан болчу. Сиз келген учурда. Андан бери 4 ай убакыт өттү. Биз азыр 8-кабатты бүтүп 9-кабаттын колоннасына аракет кылып аткан учурубуз. То есть 10 күндө А блоктун монолит иштери 100% аяктайт деген сөз. Бирок азыр мен ушул темп менен кетип аткан болсо, быйыл бүтүрүп койсоңор деле болот экен го деп атам да. Неге бүтпөйт? Жок, 2 блогубузду бүтүрүп койсок болот. Мына А жана Б блогубузду бүтүрүп койсок. Биз быйылга өзүбүздүн иш планга 2 блоктун үстүн жаап, крышасын жаап. То есть 2 блок деген блок өнүмбү? Же бул жак? Жок, А жана Б блоктун кирпичтерин коюп, кынап, электромонтаж бүтүрүп, фасадка, эрте жазга фасадка даярдап коюшубуз керек. Биздин иш планы ушундай. Мына жака дагы курлабы? Булар бул 2 монолит бүткөндөн кийин 2 блок бул жака. Бул жакты өзү биз 2026-жылы майда тапшырабыз деп сатып атабыз. То есть 25 2 эле блок. Бул эле бүтөт. 2 эле блок. Бирок 2026-жылы май айында тапшырабыз деп сатып атабыз. Демек, азыр урматтуу кардарлар, эгерде сиздерде акчаңыздар азыраак болсо, көбүрөөк убакытта бөлүп төлөө шарты сиздерге ыңгайлуураак боло турган болсо, демек азыр шашпай мынау ушул жактан салынып аткан үйдөн алсаңыздар дагы болот экен, туурабы? Азыр мынау жак курулуштун, мына азыр курулуш али боло элек. Сатка чыктыбы, чыга элек? Сатка чыккан, биз 4 блоктун документин бир госакта болгон үчүн бир учурда сатууга чыгардык. 2 блокту 30 айга бөлүп төлөө шарты менен карадык. 30 айга. Бул 2 блоктукуну 40 айга. Жанагы төлөмү азыраак болсо айына мен 60 миң, 70 миң сомдон эмес, 35 миң, 40 миң сомдон төлөйм дегендер бул блоктон алды. Сатылды, сатууга коюлган. Ошондо бул жагы, мына 2 блок дегениңиздер, булар 2025 бүтөт. 2025 ноябрга, Кудай буйрса. Декабрга деп коелу, бир ай. Жок, ноябрга, Кудай буйрса. Макул. Бул жагы 2026-жылы майга бүтөт. Андан узак эмес экен да. Андан узак эмес, 4-5 ай разницасы менен. Демек, азыр муну бүтүрүп, жанагы дуалдарын кылып бүткөндөн кийин чатырын жаап коюп, муну жакты. Жок, биз бул монолит бригада башка. Кудай буйрса 2-кабатта азыр. Анда бул жак качан башталат? Бул жакты биз азыр июнь айларында баштайбыз. Котлон казып. Так, азыр апрель айы. Апрель. 2 айдан кийин. Апрель бүттү эми. Бүтүп эле калды. Май. Демек июньдун 20-сына да. 50 күндөн кийин баштайбыз Кудай. Бир айда, 1,5 айдан кийин. 1,5 айдан кийин баштайбыз. Биздин темп азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Биз себеби биз 10 жыл курулушта жүргөнбүз да. Курулуш бригадаларыбыз бар. Биз этап менен. Бизде мындай. То есть бир бригададан көз каранды болбойт. Көз каранды эмес. Ошон үчүн бизде өзүнчө нар жакта ишин кыла берет, наркы жакта башка бригада башка ишин кыла берет. Монолит конструкциясын көтөрүп аткан устулар башка. Темир бекемдө угольниктти сваркалаган ширетүүчүлөр башка. Кышкыноочулар бригадабыз башка, шубак башка, ушундай электриктерибиз башка. Биринчине бир аралашпайт. Биринчи этапты даярдап берсе, экинчи бригада келип ишти баштай берет. Себеби бизде 10 жылдан ашык тажрыйба бар, курулушта өзүбүз жүргөнбүз. Өзүбүз балдарды топтогонбуз. Анан биз төлөмдү дагы алдын ала усталарга төлөйбүз. Мисалы, август айында келе турган лифтке Алинур бир турак жайыбыздан лифттин акчасы төлөнгөн. Биринчи төлөм. Стяжкага 10-кабатка чейин акчасын төлөп койгонбуз. Алар бүгүнкү күндө бизди эле күтүп атат. Сантехниктер качан бүтүп, давленияны берип, текшерсе, стяжка ишин баштаганга даяр турат. То есть биз кирпичке дагы акча алдын ала төлөнгөн заводко. Бизден алган субподрядчикке биз машина түрүндө, акчалай түрүндө жанагы жумуш кечикпесин деген таризде алдын ала төлөнгөн. Бул жактыкычы? Бул жака монолиттики убагында 2-кабатты куят, мисалы, эртең 2-кабат куят. 3 күндүн ичинде биз 50% берип бүткөнбүз. 3 күндүн ичинде дагы 50%-ны жанагы буларда ИП бар да азыр. Аларда мамлекетке 6% жалпы кирешесинен төгүп атат. Биз банктык шотуна которуп беребиз. Себеби муну келип туруп мамлекеттик органдар кабыл алып, экинчи этапка уруксат бергенде. Түшүнүктүү анда. Ушул боюнча мен мамлекеттик рейстерге катталды, көзөмөл болбой калбайбы? Болду уже жанагы өзүңөрдүн ишиңерди өзүңөр аткара бересиңерби деген түшүнүк болбош үчүн проработкага кирип мен документтер боюнча бир аз маалымат берсем. Камчы мына. Бул жактын документтери өзүнчө. Бул документтер өзүнчө. Мен бул жакка кызыл киштерин алдыртып койгом. Кайсынан баштайт айтып берейин сизге. Мен мага эремас жок, мен жакшы билбейм. Мен эми элестетиңиз, мындай, мен жөнөкөй кардармын. Ооба, сиз кардарсыз. Кардар катары мен мисалы ошол эмени билем, жанагы
жанагы экспертизанын оң корутундусу алынды алынбады, ошону билемин. Анан жанагы архитектуралык жана конструкциялык документтер, мисалы баягы автордун немеси жанагы долбоор бүттүбү, анан жанагы технологиялар алындыбы, андан сырткары уруксат кагаздары башка баардыгынан алындыбы, анан кепилдик фонду буга дагы өзүнчө төлөндүбү. Ошол эле. Кепилдик фонддон баштайлы. Кепилдик фонд 2024-жылы 1-январдан баштап күчүнө кирди. Биз бул объектибизди 2023-жылы курулушту баштагандан алдын мамлекеттик экспертизанын оң корутундусунда биз 9-ноябрда алып атабыз. Ноябрда 9-ноябрда шаарынан алып атабыз. 9-ноябрь 2023-жыл. Былтыр 5 ай мурун. Андан кийин ошол экспертизанын оң корутундусунун негизинде мамлекеттик архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгына Жалал Абад филиалына каттап атабыз. Мына катталды заказчик, курулуш проектировщик, подрядчик бүт реестердин номерлери бар. Выключение реестр объекти. Ошол мамлекеттик экспертизанын оң корутуусунун негизинде биз архитектуралык курулуш контролдоо департаментинин Госстройго карай Жалал Абад филиалы боюнча реестерге каттатып атабыз. Вот каттатып жөнүндө печаты. Бул жерде кайсы инспектор бизди карайт, ошолордон бери бүт маалымат бар. Биз буга оңой эле жетпейбиз. Ушул кагаз өтө оор деп. Мыйзамдуу иш алып барушубузга шарт түзүп берет, жакшы жагы. Бирок бул кагазга биз 8 ай аралыгында жеттик. 8 айлык машакат. 8 айлык машакаттын жыйынтыгы. Бул биздин ГОСАК кызыл китеби. То есть жердин документи. Жердин документи. Жалпы аянты 65 сотик. 65 сотик. Биз муну сатып алуу жолу менен алганбыз. Купли продажа. Ошол Нуркел курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун биздин фирманын атында багыты жер участогун колдонуу багыты. Көп кабаттуу турак жай. То есть эртең мисалы жердин айынан бир маселе чыкпайт. Жок, бул биз сатып алган учурда өндүрүштүк аймак болчу. Биз мэриянын комиссиясына, андан кийин шаардык кеңешинин сессиясын алып чыгып, шаардык кеңешинин сессиясынын токтомун чыгарып, андан кийин госрегистрге барганда бизге багытын өзгөртүп берген. То есть жердин колдонуу багытын. Колдонуу багытын көп кабаттуу турак жайга өзгөртүп берген. Муну алгандан кийин биз градосоветке коебуз шаар куруу кеңешмесинде. Шаар куруу кеңешмесинде биздин долбоорлор сунуштар менен айтылып, кабыл алынган. Ошол градосоветтин оң чечиминин негизинде архитектуралык шаар куруу корутундусун алганбыз. Жалал Абад шаарынын архитектурасын. То есть архитектура уруксат берди. Уруксат берди. Биринчи этабы болуп эсептелет бул. Бул биринчи этап болуп эсептелет. Мунун ичинде эмнелер бар? Суу кайсыл жерден тартылып? Техслойлар. Ошол эле газ, электричество, отопление. Отопление биз өзүбүздүкү болот жеке. Суу. То есть наркы менен азыркы Алинур 1 деген менен Алинур 2, Алинур 3 турак жайыбыздын баардыгынын чогуу бир жерден. Бир жерден болот. Бул жанагы несиктен алганбыз, Жалал Абад шаарынын электроэнергиясына. Бул жерде жана квартиранын саны көп болгон үчүн 490 киловаттан экөөнү алганбыз. 1000 киловаттка уруксат бар. 1000 киловатт ошого жетеби? Жетет. Ар бир квартирага 3 киловаттан эсептелет. Ал бир күнгө, бир жылга? Жок, бир квартира үчүн, бир байтыр үчүн 3 киловатт. Ал канча убакыт жетет? Жок, ошол колдонуу чексиз да. Жана биз расчетун алып атканда. Анан 200ден ашык квартирага 600 киловатт, андан сырткары коммерциялык орун, унаа токтотуучу, вентиляцияларды эске алып, бизге 800 киловатт мощность керектелет. 800 киловатт. А бирок силерде 1000ге 490да экөө бар. 490 киловаттан экөө техслояз бар. Андан сырткары газ, ошондо ашыгы менен жаратылыш газы. 10 кабаттан жогорку эмес эмелерге технический условия берген. Бул 9 кабат болот. Саркындуу суу алып кетүүчү түтүкчө Пионерлер көчөсүндө бар экен, жакын аябай болду. Муздак сууну Алинур 1 турак жайыбыздын Түмөнмө Байзаков мурдагы азыркы Даниэл Малашев көчөсүнө тартып келебиз. Муздак суу. Чимелерден бери кандай кайсы жактан тартып келет? Бул биздин объектибиз, заводду аралап Түмөнмө Байзаков, Түмөнмө Байзаков азыр Даниэл Малашевке өзгөртүп. Бирок мынау көчөнү бузбайсыңар. Жок, көчөнүн ошо көчөдөгү колодецтер эле Жалал жака алып киресиңер. Жалал Абад шаардык суу канал муниципалдык ишканасы турбаларды жаңылаганда коллектор коюп кетип. Аябай сонун задвижка коюп кетип. Жана түтүкчөнү чыгарып. То есть бирөөгө техслоо бергенде жана турбаны жерден аласыңар деп үстүнөн сваркалабайсыз. Задвижка коюп, түтүкчө чыгарып коюптур. Биз ошого барып улап коебуз. Жакшы. Сонун шарт түзүп ал жагы. Ушуларды алгандан кийин
ушулардын негизинде биз рабочий проект иштеп чыгабыз. Рабочий проект. Ген план мисалы. Бул биздин жалпы 4 блогубуз. Биз бул жактан кирдик азыр, Пионерлик көчөсүнө. Биз бул жерден кирдик. Ошондо азыр мына жак курулуп атат азыр, а? Бул 9-кабаттын колоннасы жүрүп атат. Бул азыр 2-кабаттыкы. 3-кабаттын полу болуп эсептелинет. Бул 2026-жылы май айына тапшырыла турган объектибиз. Бул аргументи чоң. Муну биз башында сатууга 40 айга, муну 30 айга бергенбиз. Эми караңыз. Бул Жалал Абад шаардык архитектура менен макулдашылды. 31-июлда экен, 2023-жылы. Андан кийин биз жанагы МЧС алып барабыз. Өрт коопсуздугунда айланып кирүү жолу машиналары, пожарный гидрант, ошонун баары биздин объектте камтылса, анан бизге корутунду да чыгарып берет, андан сырткары печатын да басып берет. Бул сентябрда каралып атат. То есть 12 кабат кылып салсак да болот болчу. Бирок анда жанагы талаптарга жооп бербейт. Айланып кирүү машиналары эвакуация кылганда элди бул жерде пробка болуп кетпей. Каяктан кирет, каяктан чоң унаалар кирет, каяктан чыгат, бүт каралган үчүн бизге печат басып корутун чыгарып берди. Эми бир маселе. Азыр ошондо жана сиз айттыңыз, коммерциялык объекттер да болот деп. Бул көчөдөн болобу же бул жагынан болобу? Же бул жагынан көчөсүнөн болот. Мына жактан экен да. То есть мына дарбаза, мына дубалдар алынат. Алынып, сон ыңгайлаштырылат. Андан кийин биз бул архитектура менен макулдашылгандан кийин МЧС алып барабыз. МЧС макулдашылгандан кийин мамлекеттик экспертизага алып барабыз. Мамлекеттик экспертиза анан ал жерде биздин замечанияларды, башкаларды карап туруп анан мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун чыгарып берип атат. 9-ноябрда. Бул жерде заключение госэкспертизада кандай эмнелер каралды, характеристикасы кандай, данныйлар кандай, бүт маалымат берет. Архитектурада мисалы архитектура градостроительный заключение берди. Заказ Бүркелди курулуш, проекты Долбоолов институту Сантвич, главный архитектор бул проекттин главный архитектору Маматназар уулу Аваз. Ушул жөнүндө бардыгы геймплан, заключение пожарный экспертиза, протокол, выпуска из протокол, жанагы кор кеңештин токтомдорунан бери сурайт. Себеби бул эң акыркы документ болуп эсептелген үчүн, жыйынтыктоочу болгон үчүн баарын сурайт. Мисалы конструкция железобетонный А блок, А, Б, В, Г бардык блоктор каралган. Ошондой пункттарды сурасак болобу? Нелерди мисалы? Санасак дейм. Мисалы мунулар дагы ошол документтерби? Документтер. 1, 2, 3, 4, 5, муну кара точкалар да? Кара точкалар, бирок бул жерде мисалы бул жалпы объект боюнча маалымат. Бул объект документациялар кайсыл жактан келди деген. Вот ошону айтып атам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ошондойбу? Бул 16, 17, 18 характеристика объект боюнча. Шамал кайсыл жактан тиет, күн кайсыл жактан айланат, канча блок, потолоктун мисалы 9 кабаттуу деп атат. Объекттин размерлери 28 ге 14 биздин объекттер мисалычы. А жөнүндө Б блок боюнча, Б блок менен В блок боюнча окшош болгон үчүн потолоктордун бийиктиги канча болот, канча унаа токтотот, токтотуучу бар, гап кийим. Анан үчүнчү пункт конструкция жөнүндө. 4-чү инженерный час боюнча. Бул экспертизада 8 адам отурат. Ар ким өзүнө тиешелүү частты карайт да. Сиз электричествосын карайсыз, мен сантехникасын карайм, камчы конструкциясын карайм. Бул жак геймплан архитектура часты. Ушундай болуп туруп ар бири карап туруп отопление, вентиляцияны карайт, газоснабженияны карайт, автоматический пожарный сигнализацияны карайт. Анан кийин акырында баары кол коюп берет. Кол коюп туруп анан акырында анан экспертиза, мамлекеттик экспертизанын департаментинин начальниги утверждение берип, печат басып, кол коюп берет. Ошонун негизинде рейстерге катталат. То есть азыр демек оң корутундуга жеткенге чейинки документтердин баары чогулган. Чогулган ушул. Анан оң корутунду алынган. Алынгандан кийин азыр жанагы алынгандан кийин бизге бул жерде мисалы биз рейстерге каттап атканда бизге эме инспектор бекитип берет. Инспектор bizde Меңдибаев. То есть көзөмөлдөөчү адам. Көзөмөлдөөчү. То есть ал келип Меңдибаев Каныбек деген киши. Ал киши келет. Каалаган учурда. Каалаган учурда келип, баягы курулуштун баягы несин арматурасы кандай коюлуп атат, долбоор боюнча, мынау эмеси бетон кайсы маркада коюлуп атат, маркада чындап эле кагаздагы маркага мынау коюлуп аткан марка туура келеби? Ошолорду карайт. Ошолордун баарын текшерип. Биз бул долбоорлоо 3
данадан турат, 3 экземплярдан турат. Проекттер. Башынан баштап. 4 болот негизи. Бирөөсүн архитектор алып калат. Калган 3-өнүн бирөөсүн биз курулушка, бирөөсүн өзүбүздүн кеңсебизге, бирөөсүн ошол ГАСКка беребиз. Мамлекеттик курулуш көзөмөлдөө агенттиги Меңдибаевка бергенбиз. Ал ачып туруп, кеңсесинден баарын кайсы этапка келгенибизди карап туруп, конструкциясын. Анан калаган учурда келтирип текшерет. Андан сырткары биз мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун алдык, өзүбүздүн калаганыбызды жасайбыз деген сөз эмес. Биз мисалы мына А блоктун бүгүнкү күнгө чейин чогулган документациясы. Бул кандай документ? Камчы келип түшүндүрүп берсең, да? Бул жерде азыр бирдиктүү реестрге катталгандан кийин ошол ЭКТК инспекциядан адис келип туруп, бизге катлан казууга уруксат берет. Ошол уруксат берген учурдан тартып, бул жерде биздин ГДС адис өзүнүн сертификаты бар адис келип биздин домду жайгаштырып берет. Жана маселе болуп атпайбы, красный линия. Ошолорго чыгып кеткен жокпу деген. Жокпу. Бул генпланга ылайык кылып атайын адис жайгаштырып берет биздин имаратты. Биз адистин айтканынан чыкпай, ошол жерге имаратты жайгаштырып, катлан казуу иштерин баштайбыз. Ал ошол боюнча кепилдик берип, Нурматов Толкун деген мисал. Туура казылды. Баягы кызык. Ооба. Красный линиядан чыккан жок дегендей. Өзү кепилдик берет бул жерде. Чыккан болсо кайтарат. Кудай сактасын, ошонун негизинде кепилдиктер берип, генпланда турат. Бул генпланда главный архитектор менен макулдашылганда. Ошону эле отургузуп берет ал. Ооба. Кызыл сызык болгондо главный архитектор макулдашпайт болчу. Анан ГДС ошонун негизинде имарат бүткүчө, имараттын түздүгүн көзөмөлдөп, имарат бүткүчө көзөмөлдөп берет. Ар бир кабат сайын ушундай заключение берип турат бизгечи. Андан кийин ошол Меңдибаев Канибек көрсөткөндөй, алар коопсуздук боюнча катлаган канча казыш керек проект боюнча келип көзөмөлдөп, ушундай схеманы прораб мен Канибек ака экөөбүз ушундай кылып сызып, ушунун негизинде катлаганды казабыз. Ошол кылган ишибизди ушул жака тиркейбиз. Бул эми имараттын ар бир жасалган ишинин тастыктаган документтер. Ар бир конструкция. Ооба, тиркелгенден кийин кайсы жерде мына кайсы блок казылды, белгилеп көрсөтүп, андан соң анын астында эмнелер чыкты, анын баардыгын проектке дал келеби, чындап эле казганда ошол кыргыз кийиз казганда анализдегендей чыктыбы, ошол боюнча биз фактически көргөнүбүздү жазып, бул жака отчет кылабыз. Анан биз катлаган казып бүткөндөн кийин ЭКТК инспекцияга бул жерде мастер экөөбүз биргелешип кат жолдойбуз, уведомление, чакыруу жолдойбуз аларга. Алар оригиналын алып калып копиясын негизинде бизге келет, биздин объектке кирет ошонун негизинде. Бул жанагы бирдиктүү реестрге катталган кагазы, копиясы. Анан алар келип жумушту көрөт баштан аяк. Проект боюнча аткарылдыбы жокпу. Анан көргөндөн кийин биз жумушту жасап атканда бул жерде мына компаниянын адистери прораб, мына проекттин немеси автору Тажибаев Эркин. Анан ушул жердеги технадзор, коопсуздук. Биздин компания Технадзор Маматов Бахадыр, Узакбай Камчыбек, мен үчөөбүз толук акт түзүп кол коюп бүтөбүз. Анан ошол мамлекет тараптан келген адам келип туруп бул акттарды текшерип, жумуштарды текшерип, фактически биздин да сертификатыбыздын негизинде көрөт, ар бирибиздин сертификатыбызды текшерип, ишенgendен кийин, ынангандан кийин анан мамлекет менен компаниянын ортосунда мына ушундай иштин шайкештиги жөнүндө акт түзүлөт. Дал келгендиги, проектке дагы, фактически аткарылган жумушка дагы дал келгендиги негизинде акт түзүлөт да. Бул жерде ошол Меңдибаев Канибек эң негизги рол ойнойт. Анан бул жакта биз жасаган жумуштарыбыз үчүн кол коюп беребиз. Анан компаниянын жетекчиси Жоробай уулу Манасбек кол коюп, ушул жерде чогуу акт түзүлүп, ошол катлаган иши жабылат. Толук кандуу 100% экинчи этапка өтсөк болот. аткарылып, экинчи этапка уруксат берилет. Бул дагы бир экземплярдан эмес, 3 экземплярдан болот. Бири бизде, ЭКТКте, анан компанияда. Түшүндүм. Анан кийин биринчи этажга өтөт. Биринчи этажга монолитке. Мисалы, биринчи этажды астынан алабызбы? Мына айырмасы жокпу? Мисал, мына фундаменттин актысы. Лентичный фундаменттин актысы. Бул лентаны. Бул жак унаа токтотуучу жайдын актысы. Минус биринчи кабат. Бул биринчи кабаттын актысы. Ушинтип этап менен тизилип, ушундай болуп уведомление беребиз, кадимкидей эле. Мына түздүгү боюнча ГДС атып акт чыгарып берет. Бул жакта 5 адам кол коет. 5 адам кол коюп, бир экземпляр азыр ЭКТКте уже, а 2 экземпляр анын бирөөсү дом бүткөндө автонадзор алат, проекттер иштер. Бунун бирөөсү бизде компанияда калат. Ушундай негизде кете берет. Ооба. Ушинтип анан кийин жанагы курулуш бүткөнгө чейин этап менен көзөмөл болуп турат. Бул жерде
курулуш кандай жүргөндүгү, ошол моменттеги температура кандай болгон, температура минуска түшкөндө кандай ыкмаларды колдонгонбуз, жалпы нормага ылайык жазылып тастыкталат. Бүгүнкү күндө ошону баарын жазып, 7-чи кабатка келдик. Блок. 8-чи кабаттыкыны эми алабыз. Бул жаман татаал жумуш экен го. Мен баягыда Бишкекке барганда, мен дагы силерге ошо душман кылбайм, атын айтпайм, бир компания токтоп калыптыр. Не болгон десең, курулушу жанагы бетон кыйшак болуп калыптыр дейт. Бетон кантип кыйшак болуп калат дейм да менчи. Мындай компетенттүү эле адамдар аны куйган болсо, аны бирөө көзөмөлдөгөн болсо, анан кантип эме болот. Балким ошол бир көзөмөлдөгөн келип туруп, мындан кыйшак экен, давай токтот деп токтотуп койгон окшойт, а бирок ага миллиондогон акча кирип кеткен, аны же бузгусу келбей, же уланта албай, ошентип туруп калган окшойт. Демек азыр мыналар ордорду менен кетип атса, ар бир кабат боюнча акт выполнениеси болуп аткан болсо, демек иш жакшы кетип атат. Буну жасап кеткенин себеби бул талаптагы да, мыйзамдагы талап ушул. Бирок эртең бизге бул жасап кетип атканыбыз дом бүткөндө бот эксплуатация кылып атканда бизди жеңил болот. Биз буну мамлекет кабыл алыш керек да. Бирок кабыл алганга бир нече себептер керек. То есть биз котловандан баштап мамлекет өзү көзөмөлдөгөн, алар кылган талаптар аткарылган. Эми мына кандай далилдейсиңер дей турган болсо, биз маселени инспекторго келип кол койгон. Биздин авторский надзор, биздин өзүбүздүн технадзор прораб кол коюлган. Бардык документ иштери бар деп туруп, биз тездетип элге ачкычты бергенден кийин дагы техпаспортторун эртелетип бергенге бизге бул документациялар жардам керек. Биринчи талап, экинчи талап бул мыйзамда. Мыйзамда көрсөтүлгөн ишти аткарып. Сон эми билесиңер. Көп жерден барып кемчилик таап алам өзүчү. Анан кийин мен силерден таап албай атам азырынча. Так. Жакшы, эми ушундай болуш керек да, мынтип баягы менден кимдер качат көбүнчөчү, баягы барсаң бирдеме жок болуп калган болсо эле анан кийин качып ушуну сурай бербесе экен, ушуну сурай бербесе экен азыр деп эле качпаса анан мындай сиз эмнени сураса мен жооп берем. Мына алдымда документи деп туруп, монотип кучак болгон документти кабаттап көргөзүп койсо мен кайка барам, эмне кыла алам? Сиз жанагы биринчи чыгарылышта айткан экенсиз го, элди көзөмөлдө болдум депчи. Сиз келип элге 3-4 айда убактыңызга карап келип маалымат алып турсаңыз, мен билбейм, эми көзөмөлдү канчалык кылыптан билбейм. Мен эми жөнөкөй карапайым, эми мен адис эмесмин курулуш. Сизге кардарларыбызга маалымат катары да. Ооба. Азыр эми кардарлар основной жумуштун темпин көрүп атам мен. Россияда жүрүшөт, чет өлкөдө жүрүшөт. Бирөө базар кургандан алышкан, Оштон, Баткенден алышкан. Биз ошолор жанагы биз кардарларда мындай түшүнүк бар да, биз эмне үчүн төлөп атам дегенчи. Кайсыга төлөп атам дегенчи. Анан мен кол акчаны төлөп атам, иш болуп атабы деген нерсе бар да, эң негизгисичи. Ошол күмөндүү суроолорго, ойлорго ушул сиздин чыгарылышыңыз жардам берип, көңүлү ток болот деген ойдомун да. Эми албетте ошондой да, мисалы өзүң алыс жакта жүрөсүң, эртеден кечке маңдай тер төгүп, Орусияда ар түрдүү тобокелчиликтер менен кимдир бирөө курулушта иштеп атат, кимдир бирөө тейлөөдө иштеп атат, такси кылып атат дегенде, анан ошентип жүрүп, мен го акчаны салып атам, а бирок ал курулуш болуп атабы же болбой атабы деген түшүмөл ой ар кимде болушу мүмкүн да. Ошон үчүн азыр эми бир жагы менин азыр мынау чыгарган маалыматым ушул берүү сиздерге мындай бир жардам болсо, сиздерге ошол баягы ойдогу өзүңүздөр ала албай аткан мындай суроолорго жооп болгон болсо, мен абдан кубанычтуу болот элем. Себеби баягы камчы телефонду берсең, анан бизде ушундай күмөндүү ой суроолор жаралбаш үчүн дагы биз жанагы WhatsApp группа ачып туруп кардарлардын. Мисалы бул Алинур 2 турак жайыбыз, Алинур 2 турак жайыбызда биз мындай маалымат берип турабыз да. Мисалы акыркы маалымат качан чыккан көрөлү? Акыркы маалымат бүгүн чыкты да. Ага чейинкисичи? 26 апрелдегиси чыккан экен, ага чейинкиси мен ошондо канча күндө бир чыгып атат эми? Вторник күнү чыккан экен. Бүгүн пятница, 3 күндө бир чыгарабыз да. Анан айдын аягында, мисалы апрель айыныкын чыгардык уже. Апрель айында жыйынтыктоочу биз кандай жумуштарды аткардык. Ошону чыгарып турабыз. Инстаграмга азыр окусак болобу ушуну, мисалы адамдардан эмне деген эмелер келип атат? Биздин эсемемсе адис мисалы мына Алинур 2 турак жайыбызга түнкү Жалал от шаары кооздугун кошуп асман тиреп турган биздин Алинур турак жайы деп жазган. Анан кийин кардарлардын маалыматы, кардарлардын эмесини.
Так, саламатсыздар урматтуу. Айгерим деген жерден. Айгерим деген жазып атат. Ишиңиздерге ийгилик, аябай сонун чыгыптыр дейт. Өтө сонун ийгилик. Машаллах, сонун ийгилик. Бирөө лайк басыптыр. Добрый день, дейт. Ребята, супер, я у вас купила квартиру прям с легкостью, дейт. Мадина деген екен, я даже сама не поверила, дейт. Квартиру можно купить так легко, дейт. Так, бул дагы ыраазы. Анан саламатсыңарбы, сонун болуп калыптыр. Баарыбызга ушундай заманбап үйлөр насип кылсын. Ишиңиздерге ийгилик, элдин ишенимин актап толук убагында тапшырып алыңыздар. Лайк, ишиңиздерге ийгилик, дейт. Муну уксак болобу? Уксаңыз болот, кааласаңыз уксаңыз болот. Ишиңерге ийгилик, Алинур компаниясы. Берки экинчи домдагы түшүп аттылы го. АБВ ошо блогдорду ham тап реклама кылып киргизип турсаңыздар жакшы болуп турат. Көрдүңүзбү, маалымат жетпей атат, ошон үчүн айтып атат да. Ассалому алейкум кошуналар, дейт. Жана куруучулар абдан сонун, элибиз, мамлекетибиз өнүгө берсин, дейт. Так. Негизинен ушундай экен. Эгерде адамдар азыр бүгүнкү күндө 4 турак жай салып атабыз. Ош шаарында 2, Жалал Абад шаарында 2. Бул Алинур 1 турак жайыбыз, Алинур 2 турак жайыбыз. Ошто дагы Жалал Абадда ушундай маалымат берип турабыз. Андан сырткары мен жанагы жашоочулардын группасында буга чейин бар болчумун. буга чейинки бүткөн объект элдер жашап аткандар бар. Ал жака мен бар экенин билбейт, эч ким тартынбайт, түз оюн жазат. Маалымат кең жазат, анан лифт бузулуп калган болсо, мисалы, жазат да. А мен кечке WhatsApp'тамын, телефондо болушум керек. Анан мен карап туруп эле лифттин мастерине чалам. Карап койбойсуңбу дейм. сөбөсүнө. Исем анан 10 мүнөттөн кийин да кайра лифт иштеп калган болот. Мисалы, анан ош тазалык ишканасы мусор толуп калыптыр го, таштандыларды алып койбойсуңарбы дейт. А мен аны ошол эле видеону же голосойду ош тазалык ишканасынын кызматкерлерине жөнөтүп коем, биздин участканы караган. Эртеси күн барып алынып калат. Ушундай себеби маалымат мага так жетиш керек. Эмне кемчилик бар, анан кандай артыкчылыгыбыз бар. Ооба. Азыр кааласаңыз бул азыр мен бираз башка нерсени айтып берейин. Азыр маселе жок. Анан бир гана суроо. Азыр мынау ортодогу монолит полдун эмеси калыңдыгы канча болуп атат? Полдун калыңдыгы 16 см. 16 см бул азыраак эмеспи? Жок. Биздин Долбоолоо институту мисалы мен пол калгам деп бир башкача пол калгам десем, мындай бур менен тессем тешилип кетиби кошуналарды? Жок, 16 см ашык бур какпасаңыз керек. Бунун үстүнө дагы 10 см стежка коет. Ошондо жалпы 26 см болот да. Жана биз стежка куюп берип атпайбызбы? 8 см-ден 10 см чейин стежка коет. Ошондо жалпы калыңдыгы 26-25 см. Эмечи, мисалы менин балам айталык ушул жерде мисалы. Топурак ойносо, секирсе үйдө, шоктонсо, астыңкы жака угулабай, мисалы эски домдордо жана плита болгон да. Плитанын ортосу пустой билесиң. Жана турба салып туруп, турбаны салып алган пустой болот да. Бул жерде ортосунан дагы бир балка берилген. То есть 6 метрге 6 метр болгон ош колоннанын ортосуна дагы бир балка берилген. Ошол балка шум изоляцияны анан жанагы сепилбей кармап берет да. Эми катуу шоктонсоңуз албетте угулат, бирок жаш балдардын шоктонгону угулбайт. Эмечи дубалдардын ортосундагы дубалдардын ортосу кошунаңы менен биздин экинчи квартира менен ортосу 30 см. Бир кирпич, жарты кирпичти урганда 12 см болот. Биз ортосунан жанагы 5 см базальт коюп туруп анан шум изоляцияны кармаш. Экинчи эме. Ошол канчалык тосот экен ошол? Тосот 60-70%. Такыр угулбайт. Аны буга чейин андай жалпы. Андай жакшы экен. Анан эми ушул жерде мен сиздерге бир башкача бир нерсени айтып берейин. Мына акча боюнча. Эми азыр мындай болуп атат да туугандар. Кече мага Россиядан бирөө чалыптыр. Ыдырыс, сен ушул Жалал Абадтагы курулушту реклама кылыпсың, жакшы экен, мен ишендим дейт. Бирок дейт, мен Жалал Абадтык эмесмин, мен өзгөндүкмүн дейт. Мен өзгөндө бир курулуш бар. Ошол жердеги курулуштан мен үй алсам болобу, билип бербейсиңби деп мага чалыптыр. Анан мен айттым. Мен өзгөндөгү курулушту билбейм. Өзүм текшерип көргөн эмесмин. Ал компаниянын атын да билбейм, буга чейин уккан дагы эмесмин. Дедим дагы, ошон үчүн мен мындай деп бага кеңеш бердим. Сиз дедим, өзгөндөн азыр үй албай туруп туруң дедим. Эми Жалал Абад чоңураак шаар, Ош чоңураак шаар. Ошон үчүн Оштон, же болбосо Жалал Абадтан, ушул Нуркелдиден алсаңыз болот. Нуркелдинин курулушунан ашыкча акчаңыз болгон болсо, үйдө алып койсоңуз болот. Үй булардыкы мына бүтүп атат, темпи жакшы кетип атат. Анан 1 жылдан кийин үй бүтүп калганда, же 2 жылдан кийин үй бүтүп калгандан кийин келесиз, келип туруп, анан өзгөндөн үй алам десеңиз, бул жактагы бүткөн үйдү сатыш оңоюраак болот.
ошол маалда сатсаңыз үйдүн баасы дагы бир аз көтөрүлүп калат. Анан наркы жакта баа көтөрүлүшү мүмкүн, көтөрүлбөшү мүмкүн. Анан кандай болгон күндө дагы мындай кичинекей шаарлардагы баалар жайыраак көтөрүлөт. А чоңураак шаарлардагы баалар батыраак көтөрүлөт. И сиз үйдүн өзүнө акча салып, сиз өзүңүздүн акчаңызды мындай чачпастан топтоп каласыз биринчиден. Бир жерге салып койгон болосуз. Экинчиден, ал акчаңыз жөн жатпай мына курулуш болгон сайын ал үстүнө акча кошуп турат. Анан эгерде сиз өзгөндөн же алайдан же болбосо баткенден үй алам дей турган болсоңуз, анда сиз ушул эле үйдү нак акчага сатасыз дагы, акчаңыз чыгарып алып туруп, анан барып туруп баткенден же өзгөндөн же алайдан же башка жакта каалаган жериңизден үй алсаңыз боло берет. Менин оюмча ушул жакшы го дейм. Себеби акчаны жоготуп бергенге караганда, же болбосо ишенимсиз бир компанияга салып алганга караганда, азыр ишенимдүүрөөк эмеге жанагы компанияга акчаңызды салып койсоңуз, ал өзүнөн өзү үй бүтүп турса, бир буюм болуп калса, биринчиден, экинчиден ал акча өзүнүн күчүн жогото берет. А мүлк күчүн жоготпойт да. Мүлк акча күчүн жоготкон сайын мүлктүн баасы өсө берет. Анан курулуш өзү бүткөн сайын дагы баягы акчага, мүлктүн баасы өсө берет. Өскөндөн кийин ошону анан сатсаңыз кымбатка сатасыз, анан каалаган жерге барып туруп ала бересиз. Бөлүү төлөө мөөнөтү 30 ай болчу. Азыр курулуш көтөрүлүп калды. Биз азыр январдан баштап 1 чарчы метр квадратын 50 000 сомдон бул турак жайыбыз. То есть 5 000 сомго 5 000 сомдон 1 чарчы метр квадраты сиздин бааңыз, үйүңүздүн баасы өстү деген сөз. То есть азыр мисалы мен азыр сатып бере турган болсом, же болбосо бир жылдан бир 5-6 айдан кийин сата турган болсом, демек мен сиздики 10 000 сомдон кошулуп калган болот да. Азыр 5 000 сом кошулду. Биз азыр дагы 1 айдан кийин 55 000 сомго чыгарып, бөлөп төлөө мөөнөтүн 20 айга кыскартайлы деп атабыз. Себеби биздин курулуш бүтөрүнө дагы аз калып атпайбы? Ошон үчүн туура эле ой пикирди айттыңыз. Биринчи чыгарылышыңыздагы билдирүү. Бүткөндө алыш керек үйдү деп атпайбы? Бүткөндө 100% накталай төлөмгө аласыз да. 100% накталай төлөм. Азыр мисалы сизде 600 000 же 700 000 акчаңыз болсо, бизге келип төлөп, калган ай сайын 40 000 сомдон, 30 000, 50 000 сомдон берсеңиз болот. Ал качан биз үйдү 100% толук бүтүрсөк, техпаспорт колубузда болсо, анда биз 100% еще кымбатыраак сатабыз. Ошон үчүн жанагы Настади котлован алган кардалар үчүн да ыңгайлуу да. Мыйзам жол берип атса, биз дагы сатабыз, кардалар сатпаса болот. Анан эми ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Урматтуу монол кардарлар. Көп кардарлар биз адамзаты ачкөзүрөөк болобуз өзү. Ачкөздөнүп, анан ушундай кылсам болот экен деп, анан ири суммадагы акчаңызды алып келип, анан бир компаниядан эле 5-10 квартираны алып коюуну мен мисалы кеңеш бербейт элем. Мисалы сиздин айталык бир 5 батирге эмеңиз бар. Жете турган акчаңыз бар. 5 батирди тең ушул Нуркелдиден алышты. Мисалы мен Нуркелдин реклама кылып атам, туура. Бирок ошондо дагы мен Нуркелдинин өзүнө 5 батирлик акчаңызды салып кой деп айтпайт элем. Анткени бир экөөсүн ушуга салың, дагы бирөөсүн башка компанияга, дагы бирөөсүн башка компанияга, дагы бир батирди башка компаниядан алсаңыз, таптакыр ошондо баягы бирөөсү мисалы бүтпөй бирдеме болуп иши ушинтип аксап калса дагы сиз зыян тартпайсыз ошондо. Себеби башкалары баягы зыянды, башкалары ийгиликтүүрөөктөрү жагап кетип аткан болот. А кийин ал бүтпөй аткан болсо, мисалы 1 жыл кечигип бүтсүн, 2 жыл кечигип бүтсүн, сиз нерв болбойсуз, кыжаалат болбойсуз. Зато бул могу жакта башка компаниядагы мисалы Нуркелдиден башкага салсаңыз, анысы бүтпөй аткан болсо, Нуркелдиники бүтүп аткан болсо, мунун пайдасы менен жанагындай кылып алып, сатып башка кыла бересиз. А бирок наркыныкы сизди өтө көп кыжаалат кылбайт, анткени бул жактан бүтүп атат. Ошол эле учурда булардын дагы эми Кудай сактасын, бирок бирдеме болуп иши аксап, бир аз кечигип кала турган болсо, башка акчаларыңыз, башка жактагы үйлөрүңүз алар бүтүп аткан болот. Ошон үчүн көп нерв болбойт, ден соолугуңуз бузулбайт. Ошон үчүн баягы акчаңыз көп болсо, азыр салып койсоңуз болот, бирок бир нече компанияга салып коюуну кеңеш берет элем. Анткени мага кече бирөө бир компанияга салыптыр. Бардык үйүн, бардык мүлкүн сатыптыр дагы бир компанияга 5 батир алам деп салып коюптур. А бирок азыр ошол компания өзү аксап калды, 5 батири тең азыр бүтпөй турат. Ал өзү болсо жанагы эмеде батирде жашап атат экен. Ал пайда көрөм деп ошондой кылган. А бирок пайда эмес, азыр зыян көрүп атат ал. Күнүгө нерв, күнүгө мага чалат, ошо компанияны чыгар дейт. Эми чыгаргандан ал компания банкрот болду, аксап турат. Аны барып тепкилей бергениң менен андан пайда жок. Ошон үчүн баягы өзүңүздөр сакташ үчүн, коопсузураак болуш үчүн бир нече компанияга салып койсоңуздар болот. Каршы эмессиз, а? Жок, каршы эмесмин.
бир эле нерсени сурап койсо жана мамлекеттеги экспертизаны оң ооба. Анан мамлекетте катталганбы жана рейстерге. Анан буга чейин үй куруп бүтүргөнбү, вод кылганбы деген. Анан аябай жакшы азыр госстройдагы иштеп атпайбы ушунун үстүндө элдер жөнөкөй карапайым калып күйүп калбаш үчүн видео ролик чыгарып атат госстройдун сайтында. Кандай болгондо мыйзамдуу болот. Анан жана госстройдун сайтына кирип туруп эле кайсы компаниядан үй алып атат, ошол компанияны жазса, ал мыйзамдуу мыйзамсыз толук маалымат берет. Ооба, туура. Ошодон кийин алса, мен ойлойм, ошол этапка жеткен сайдын компания баары бүтүрөт. Негизи эле баардык компаниялар бүтүрүп беришке ниети, эч ким банкрот болуп калышты каалабайт. Ооба, эч ким каалабайт, ооба, туура. Азыр бул 9 кабат баардык үйлөр. 9-кабаттын колоннасын куйганга эртеңге даярданып атабыз. Ошондо бул бүтөт 10 күндөн кийин, Кудай буйрса, 10 күндөн кийин бүтөт. монолитти бүтөт. Монолитти бүтөт деген сөз. Эми эң оор жумуштардын бири монолит. Курулуштачы. Биз ушун конструкциясын көтөрүп алгандан кийин кирпичный кладкаларды 1 айдан кийин баштайбыз, Кудай буйрса. Азыр бул 10 күндөн кийин бүтөт, Кудай кааласа. Андан кийин жанагы темир бекемдөө иштери, угольник. Андан кийин кирпичный кладкаларды баштайбыз. Тышкындоо иштерин баштайбыз 1 айдан кийин. Азыр жанагы проектиге дал келди, кандай токулат арматура 3-кабаттын полуна токуп атат бир катар. Көрүп чыгалбы? Көрүп койсоңуз. Кийиз болуп кеткенби? Сиз эми элди көзөмөлдө элге айтылган. Бул ушул жанагы долбоорлоо институту кандай өтүп келген болсо, мамлекеттик экспертизадан кандай өткөн болсо, биздин Бектор бул жакта бизде ушул курулуш объектибиздин мастери. Ушул кагаз боюнча, проект боюнча жасайт. Андан кийин жанагы айтылган көзөмөлдөөчү органдар келип көзөмөлдөп туруп эртең. Анан бетонго уруксат берсе, бир күн Кудай буйрса бетон коебуз. Бул кийиз го мына. Бул проектте ушундай берилген. Бул мына канча 12лик? 12лик A500 S Россиядан алынган, Россиядан келген арматуралар. Азыр арматуранын да сертификаты менен эме болот. Сөзсүз ар бир рейске, мисалы биз Бишкектен алдыртабыз да. Ар бир рейске эме кылат. Сертификат менен кошуп жөнөтөт бизге. Биз ошол сертификатталган гана материал колдонобуз бул жерде. Кээ бир эмелер аманаты да. Кээ бир курулушчулар жанагы Бишкектин же бир башка Өзбекстандын арматураларын аралаштырып берет деген учактар бар. Жок, ал көп кабаттуу турак жайда мүмкүн эмес. Мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес. То есть көзөмөл билинип кала турган болсо? Көзөмөл билинип калат. Булардын жанагы арматуралардын сечениясында, диаметринде, ребросунда, анан ар биринин жана пачкалабыз го. Ошол жерде фирманын кайсы фирмадан чыккан печаты басып баардыгы келет. Ушул негизги жумушчуларга жолтоо болгондон көрө кете берели. Мен эми түшүнүп турам. Муналар 32лик арматура окшойт, а? 32лик диаметрде арматура. 32ликтерден мисалы бир колоннага канча коет? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Мен муну долбоорду даярдаганда мен өзүм баштан аяк таанышышкам да. Сиз эсептегичеңиз мен айттым 18 деп. Мен муну түшүмдө дагы сурасаңыз айтам. Себеби арматура баасы канча кетет, кандай кетет, ашыкча да койбошубуз керек, салмагы оор болот. Сөзсүз түрдө биз кем салбашыбыз керек да мунучу. То есть мен ар бир долбоор менен конструкциясы менен өзүм таанышчумун. Ушул биздин жалпы жасап аткан жумуштарыбыз. Сонун. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. 2 объекттен көрүп чыктык. Анан мүмкүн болушунча баягы Манас өзү чыгып, өзү билгендей толугураак, кененирээк, жетигирээк маалымат бергенге Манас өзү аракет кылды. Анан мен дагы мындай сурабай калган нерсем болбоду окшойт. Эгерде сиздерде мына нерсеге жооп алынбай калды дей турган болсоңуздар, аны ушул пикирге жазып койсоңуздар болот сөзсүз. Биз кийинкисинде ошол азыркыдай эле кылып, баягы мындай суроо түштү, мындай суроо түштү, мындай суроо түштү, ушуга жооп берсең деп туруп биз ошо сиздердин сурооңуздарга дагы жооп алганга аракет кылабыз. Анан өзү негизи мындай да, биз бардыгыбыз мындай мусулманбыз, адамбыз, бардыгыбыз үмүт менен жүрөбүз, үмүт менен бир ишти кылабыз. Анан ошол Манастагы ушул ишти баштап атканда дагы, ушул ишти кылып атканда дагы басса турса, Кудайдан ошол амандыкты, ийгиликти сурап турат да. Анткени ушунча элдин аманаты бул оор жүк. Ал моюнда турган жүк да. Анан ошол жүктү аман эсен көтөрүп, аман эсен ошол ээлерине өткөрүп берсем деген ой ар кимде болот. Бир мындай бир аңкоо, макоо гана жок деп ушуну кенебей койбосо, кадимки жөнөкөй адам, кадимки мындай кадимки мусулман
ошол жоопкерчиликтен коркот да. Ошон үчүн азыр Манаска дагы ийгилик, алдагы ушул объектилерин аман эсен бүтүрсүн, элдин алдында шерменде болбосун, сиздердин дагы үмүтүңүздөр сынбасын, ушул жерге келип жылуу жумшак баягы Орусиядан иштеп таап аткан акчаңыздар өзүнүн дарегине жетип, ошонун үзүрүн көрүп, ушул жерде жашап калуу ар бириңиздерге насип кылсын. Ошол эми.